кыргыз көмүр деп ат чыкканда баягы коррупцияга байланыштуу деп. Өздүк наркы канчадан? Бир тоннасы $150 чыкты. Эмне үчүн жылда көмүр көйгөйү чыга берет да, бир жыл өтө кымбат болуп кетет. Бандитизм болчу да. Жөн эле жүктөп, бекер жүктөп кетчи. Сиздер эмне иш кыласыздар? Бадыраң менен помидорду Бразилиядан алып келип, суусун болсо Канададан алып келип туруп. Сиздер өзүңөр казып, өзүңөр сатасыздарбы? Өзүбүз жүктөп беребиз. Биздин көмүрдү алып келип туруп, кымбат сатып атышпайбы? Сорттоочу комплекс орноштурдук. Жакшы экен. Ачык айтам, максималдуу буга каршы болушту да. Кантип мафиянын уюгун басып, Ошо көмүр мафиянын деп кеткен жок эми көмүрдөнчү. Мен аны сезип атам да. Смотрящий положенийстерин дегенде бар болчу. Кудалары бар болчу экен ал жерде ошо кирип, мүмкүн андай жок. көмүргө толук өткөндө кесепет болот да. Тети сомкөлгө чейин баарын толорун баарын талкалайбызбы? Айыптын суммасын айтайынбы? 3000 сом. Азыр тармакта канча көмүр королу бар? Өзүбүз деп деле айтсак болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы да бул. Ушу көмүр тармагын башкарып келип калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Кайрат бир 2 ай максимум чыдабайт өзү эле качып кетет деп жатат. Сиздердин үй бүлө оор сыноону башыңыздан өткөрдүңүздөр, 100 000 балага бир бала эле ооруйт экен да. Ишкананын өзүндө коррупциялык схеманы жоя алдыңызбы? Кара кече кеңинин директору $3000 айлык алыш керек да. Саламатсыздарбы? Кабар подкастта бүгүнкү коногубуз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Кайрат Маматов. Программаны мен Элизат Эркин туруп алып барам. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Суук түшүп, кыш жакындап калды. Эми силердин жумушуңар күчөйт. Анан сизди кармаш кыйын болуп калат. Ошон үчүн мындай эртерээк чакырганга аракет кылдык. Азыр иш кандай болуп атат? Эми биринчиден мына ошо Кыргыз көмүр былтыр болсо мен келгенде мамлекеттик ишкана болчу. Ошо 2 айдан бери биз ачык акционер коомуна өттүк да. Преобразование болуп. Анан ошо бир жылдан ашып калды. Ошо эми кызматка келгениме, анан башында келгенде ошо кызматка дайындап атканда мени ошо менеджер катары дайындашкан да. Эмне себептен дегенде, ошо Кыргыз көмүр баягы финансылык тилде деп койсок болот. Банк тилинде же аудиторлордо колдонот да. Black box деп коюшат да. Бул эми кара мындай кара коробочка депчи. Эмне себептен дегенде, Google'дан арка жерден Кыргыз көмүр деп ат чыкканда баягы коррупцияга байланыштуу деп эми чыкчы да атычы. Эмне себептен ызычуу, мындай наразычылыктар көп болот. Эми кармалып, бирөө камалды, бирөө чыкты деп ушинтип эле ызычуу болуп атканда баягы Кыргыз көмүр дегенде мындай негативдүү сөз болуп калган да. Жалпы мынтип карасак, мындай көмүрсүз биздин жашоо жок. Эмне себептен дегенде, бүгүнкү күндө мына ошо биздин калк болсо көбүнчөлөр айыл жергелерде, аймактарда да, Бишкек шаарында деле көмүр менен пайдаланышабыз да. Эмне себептен дегенде ошо альтернативдик электр энергия болобу, же мисалы газ менен болобу, жалпы мындай камсыздалган жок да. Кийинки жылдары мен ишенем, ошо азайып келет деп, бирок мынакей бүгүнкү күндө факт боюнча мына жалпы алсак, Кыргызстан боюнча 3 миллион 100, 3 миллион 200 миң тонна көмүр керек болсо, ичинен 1 миллион 400 бул биздин Бишкек ЖЭБине, анын ичинен болсо ошо 3 миллион ичинен болсо ошо бир 200-250 бул социалдык мекемелерге, калганы болсо биздин калкка болуп атат да. Анын ичинен мынакей ошо 3 миллион 200 деп коелучу, мындай 1,5 миллионго чейин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишкана болчу, азыр акционердик коом, биздин филиалыбыз бар Кара Кече деп. Келе ошо Беш Сары деп айтышат, мурдакы эски атын Кара Кече деп айтышат, бирок ошо филиалыбыз Кара Кече, бул биздин филиалдардын бири, кеңдердин бири, бирок бул эң чоң кен. Кыргызстан боюнча дагы, анын түндүк регионду жалпы камсыздаган кен да, ошо канча жылдан бери. Анан биз ошо былтырдан бери келип, мен ошо жаңы командамен деп айтсам болот, жаңы командамен да келип, ошо жумуштарды алып барып, анан мурда планда бар болчу экен, ошо ачык акционер коомдо өткөндө. Бул кандай жакшы жактарды көргөзөт да, ачык акционердик коом деген өзү эле сөз болуп атпайбы, ачык акционердик коом деп. Ачык акционер коом болгон соң, биз дагы биздин финансылык документациябыз, финансылык отчетторубуз бул ачык жарыяланат.
Эмне себептен дегенде көмүр бир жагынан ошо керек болгондо бизди эстейт экен. Сезон бүткөндөн кийин бизди унутуп калышат экен да. Анан кийин ошо буга да байланыштуу дагы бир чоң проблемабыз бар. Муну ачык айтам мен, эмне себептен дегенде кассовый разрыв деп коет. Көмүрдү бизде мынакей суук түшкөндө ала баштайбыз. Бул биздин менталитет мисалы. Мен мындай түшүнүктүү болуш үчүн тактагым келип атат да, Кыргыз көмүр ишканасы, Анан сиздердин кемдер бар да сиздерге караган, Сиздер өзүңөр казып өзүңөр сатасыздарбы же компаниялар казып сатабы? Сиздер эмне иш кыласыздар? Бизде мына Кыргыз көмүр мааликтик ишканасы мурда иштегенде 2012-жылы кара кече ошо мамлекеттик ишкана болчу өзгөчөчү. Экөөнү кошушкан болчу. Кошкон соң биздики кийинки мына ошо акыркы 3 жылда ошо бизде түштүк филиалы ачылган. Эмне себептен дегенде президенттин тапшырмасы менен бизге жаңы ошо лицензиялар берилген түштүк региондо. Эмне себептен дегенде түштүк регионду дагы арзан сапаттуу көмүр менен камсыздоо боюнча ошондой тапшырма түшүптүр да. Ошонун алкагында биз жумуштарды алып келатып, мынакей бир нече лицензия алып, былтыр 2 жаңы кең ачтык. Быйыл дагы 2 жаңы кең ачтык. Түштүк аймакта. Түштүк аймакта. Жалпы бизде 21 лицензия бар. 21 лицензиянын бул Кыргызстан боюнча карасак, бизден ошо геология кызматы болсо 300дөн ашык лицензия берилиптир. Ошо 30 жылдан беричи. Ал ичинде көп жеке менчик компаниялар. Алганда иштеп атат компаниялар бар, өздөрү эме кылып атканы менен аким ошо бир жылдан бери таанышып атам. Эмне себептен дегенде жалпы рынокты көзөмөлгө алыш үчүн. Ал жагын да айтып берем, эми кандай көзөмөлгө алып атабыз. Ошондо жалпы 300 лицензия берилсе, 21 гана силердики. 300дөн ашык лицензия берилген, бул эмеси да бар да, разведкасы да бар да, ичинде разведка да бар. Мисалы казууда лицензия бөлүнөт да категориясы. Бул 300 жалаң жеке менчиктер. 300дөн ашык жалпы берилсе, 300дөн ашык экен, биздики ошо азыр бүгүнкү күндө 21 лицензия, 6%, бирок ичинде эң чоң ошо биздин лицензиялар бул ошо кара кече кеңине берилген болуп атпайбы. Жалпы мындай түшүнүктүү болсун, биздики ошо миллиардтардан ашык, 4 миллиард, 5 миллиардга жакын көмүр Запас бар деп айтып атышат да. Ал баягы эми разведкадан чыккан, мурдагы Советтер Союзунда чыккан эми карталар бар ал жерде. Анан бүгүн биз ошо жумуштарды алып барып атканыбыз бизди Кыргыз көмүр мааликтик ишканасында мисалы кара кече эң чоң кең деп атпаймынбы? Биздики Советтер Союзунан ошо изилделген, анан кийин ошо биздин дагы партнерлор дагы изилдеп чыгышкан 400 миллионго жакын, ушул 400 миллион тоннага жакын ал жерде запас бар. кара кечеде. Кара кечедечи. Анан все ошо жумушту алып баратканда биз кара кече филиалы бар, анан балыкчыда филиалыбыз бар. Балыкчыда филиалыбыз кандай ал жумушту аткарат, ал жерден мындай погрузочно-разгрузочный пункт деп коет, ПРП деп. Ал жерден биз көмүрдү ташып келип Бишкек ЖЭБине, ал жерден темир жол менен вагондорго жүктөп туруп Бишкек ЖЭБине кирет да. Темир жол менен эмне себептен келгени? Биринчиден экологияга байланыштуу, автоунаар менен ташуу, анан баасы дагы төмөнүрөөк. Ошондо 21 кенде лицензияңыздар болсо, сиздер көмүрдү казасыздар, бааны коесуздар, анан бүт Бишкек ЖЭБ болобу, социалдык объекттер болобу, элге болобу сатасыздар. Өздүк наркы канчадан, анан азыр эл канчадан ала алат? Азырда мындан тышкары да бизде ошо түштүк филиал ачылган болчу да. Түштүк филиалы ошо жалпы биздин түштүк региондогу жаңы кеңдер менен алып келип коебуз. Ал жерден аттарын айтып кетейин. Урмизан, Загара былтыр ачылган. Быйыл болсо Бешбурхан менен Кожо Келен кеңи ачылды. Буюрса мынакей жакын арада ал жактан да көмүр беребиз да. Загарада бизде ошо 20 миң тоннага жакын көмүр бар. Урмизанды ошо дайындап атабыз. Азыр ошо ал жерден да көмүр ошо камсыздайбыз. Жалпы мынакей иш боюнча кандай болуп атыптыр да, мурдакы көрсөм жумуштун структурасы бар да. Социалдык объекттер менен эле ошо Бишкек ЖЭБине эле камсыздоо боюнча жумуштар жүрчү экен да. Анан биздин министр былтыр менен келген Талон Кеш да айтты, кайрат социалдык базаларды көбөйтөлү дейт да. Бул туура багыт. Мурдагы жылы ошо ачылып баштаптыр, аркы жылдары бир аз азыраак болуптур. Анан жалпы кабинет министрлеринин токтому негизинде күз кыш мезгилине даярдоо боюнча биздин губернаторлорго, акимдерге, мэрлерге жүктөлгөн
социалдык база ачып, анан биз көмүр казуучу компаниябыз да. Биз кас беребиз, алар келип өздөрү камсыздаш керек да, автоунааларды ташып. Бирок ага карабастан мына Талон Мукеевич былтыр мага ошо тапшырма берип, социалдык базалар көбөйтөйт, эмне себептен дегенде спекулянттар деп көбөйүп атат. Жолдун жээгинде Бишкектин тегерек четине келип эле машинеден эле өз каалаган баа менен сатып атат да. Азыр аны да эметип берем, түшүндүрүп берем да, ал жактан кандай жумуш болуп атат. Анан мен баягы былтыр мисалы бизде мурдагы жылдары бир 20 социалдык база болсо, мына былтыр болсо 75 социалдык база ачканбыз. Бул болсо базалар жеке менчик компаниялар менен эле биз ошол жерге көзөмөл коюп, видео көзөмөл коебуз, ал жерден мисалар менен контракт түзүп, кара кече кеңинде мынакей ноябрдан баштап, октябрдан баштап, мынакей азыр бүгүнкү күндөн баштап кышка чейин бир январь-февралга чейин кезекке туруп калышат да машиналар. Эмне себептен дегенде көмүрдү жайында эч ким албайт. Мен айтып кетпедимби, кассовый разрыв бар, жайында көмүр албайт, бизде каражат жок. Анан кийин күзүндө көмүрдү сата баштайбыз. Анан кийин ал жерден ошо финансылык ушундай абал ушундай болуп калат да. Анан биз карызга катышат, анан кийин күтөбүз ал жерден, мисалы биздин подрядчиктер бар ал жерден, алар боюнча дагы азыр эметип айтып берем. Ташуучу компаниялар бар, эмеге чейин, кара кечеден балыкчыга чейин. Анан ал жерден ушундай биздин эме келебиз дегенде баарыбыз болсо ошо автоунаалардын баары баягы айыл чарбадан бошоп, картошканы ташып бүтүшөт, кызылчаны ташып бүтүп, анан кийин бош болгондон кийин көмүргө өтүшөт баарычы. Жалпы мына былтыр кара кече кенинде 18,5 миң автоунаа кириптир да. 18,5 миң автоунаа ошо 6-7 айдын ичиндечи. Анын ичинде биздин да өздөрүбүздүн да автоунаалар бар. Анан жеке менчиктер калгандар бар, мисалы биздин кардарлар да кирип ал жерден. Бирок кээ бир автоунаалар баягы 2-3 жолдон, 5-6 жолу, 10 жолдон кирип чыккандар бар. Ал үчүн биз жалпы эмени алганбыз, эмени статистиканы. Автоунаалар менен санасак бир 700-800 эме бар экен, автоунаа бар экен. Бул биздин ошо көмүр менен алек болгон айдоочулар да. Лизингке алып атышат, кээ бирлери мынакей ошо чет мамлекеттен эски машиналарды алып келип атышат. Азыр болсо ээстин ичинде болгондо тиги эски да эми КамАЗдар көпөйүп пайда болуп атпайбы? Ошолорду алып келип атышат, мисалы Россиядан. Ошолор автоунаалар көп да, ар кандай болуп. Анан ал жерден мынакей жумуштун баары болуп атканда мурдагы мисалы мен карап чыксам, биз өзүбүздүн саткан көмүрдү анан социалдык база ачып, өзүбүздүн саткан көмүргө конкурент менен күрөшүп атырбыз да. Эмне себеп дегенде биз өзү жүктөп беребиз. Ал шопурлар болсо туруп баягы кезекте туруп бузучу кылышат ал жерден. Бир 200-250 ушундай эме бар. Ичинен болсо бир 5-6 эле пайыз да. Эмне себептен дегенде мурдагы эми ютубтарда бар, ютуб каналдарда бар, карасак дагы соц тармактарда бар. Бир айга чейин жаткан эми айдоочулар болуптур да. Эмне себептен дегенде баягы мурдагы ошо кара кече кеңинин жетекчилери, бул факт, бул аныкталган факт, ошо элдин оозунан да чыккан, биздин да эмелер дагы эми кызматкерлер айтып беришет. Токтотуп коюп эле, мисалы автоунаалар менен, өздөрүнүн автоунаалары менен Бишкекте, мисалы Чүйдө, башка жерлерде базаларды ачып алып, туугандары менен, жакындары менен өздөрүнө ушундай базаларды ачып алып туруп, өздөрүнө көмүр ташычы да. Ошолор. Анан ушул жактан мисалы турган мындай кардарлар болсо баягы негативдүү ушундай видеолорду тартып чыгып, анан мурда эми соц тармактарда эле анда жок болчу да, кийинки убакта баары эле блогер болуп калышпадыбы азыр, баары эле баарыныкында эми телефондорунда видеокамера бар, баары эле тартып чыгара беришет да. Анан ошого жараша баягы жалпы коомдо ушундай коррупция бар ошол жердечи, биздин СБЛер, тиги мастерлер ошол жерден акча алып ошо жакшы көмүр жүктөп беришет, мисалы кезексиз киргизет деп ушундай сөздөр көп болчу да. Бүгүнкү күндө мына биз ошо биринчиден ошо спекуляция болбос үчүн монополия каршы кызматы менен бирдикте мисалы жалпы көзөмөл жүргүзөбүз. Экономика министрлиги жалпы ошо убактылуу ушундай регулирование киргизет. 3 айга мисалы баалардын максималдуусун эмесин коюп беришет да. Эмнеси дегенде ал жерден кеңде чыккан мисалы баа бүгүнкү күндө мисалы 2460 деп бекитилген. Бул Бишкек ЖБне бекитилген баа да. Бишкек ЖБне бекитилген баа. Бирок биз мурда дагы мисалы былтыр 2260 болсо, биздин ошо чыгымдардын баарын санап чыгып, айлыкты санайт, ал жерден канча ГСМ кетет, ал жерден катыр жумуштары баарын ошо чыгымдардын баарын эсептеп чыгып, ал жерден 5-6%
8% рентабельность коюп эле ошо бааны бекитет. Эмне себептен дегенде арзан көмүр кирсин депчи Бишкек ЖЭПтен билесиздер да. Электр энергиянын баасы 3 сом 52 тиындан чыгат. Бул себестоимость өзүнүн баасы. Анан 6.000 сомго жакын бир эми гигакалорийдин баасы балким 6.500 сомго чейин чыгат. А биздин Бишкек шаардык эми тургундары, мен деле өзүм эмеде турам, квартирада. Мисалы биз болсо 80 квадратка чейин социалдык баа менен, субсидия менен төлөнгөн баа менен төлөйбүз да. Мисалы 80 квадратка чейин ошо субсидия жаап берет бүгүнкү күнгө чейин. Бул ошо ойлосоңуз бир чет мамлекетте, биздин кошуна мамлекеттерде андай жок, социалдык мындай жардамчы. Эмне себептен дегенде, мисалы айылдын тургундары же башка шаардын тургундары айтса болот да, эмне себептен Бишкектин жашоочулары 30 жылдан ашык ошо субсидияда отурат депчи. Кымбат болот. Кымбат өзү негизи мына 2460 менен казып чыгып, мына 2.5 сомго Бишкекке чейин ташып келгенче дагы 350 километр. Бул жана логистика деп коет, жолдор. Баары сурашпайбы, мисалы кээ бир дагы биздин депутаттарга таң калам да. Ар бир региондо 6.000 сомдон коюп койгула дейт да, бааны дейт да. Советтер Союзунда койчу да, эмне себептен дегенде субсидия кылчу да. Мисалы Бишкек, мисалы Жумгалдан чыккан көмүр Ошко чейин жеткенче, мисалы азыр бүгүнкү күндө дагы дизель кымбаттап атпайбы? Ал жерден мисалы 8.000 сомго чейин өзүнүн эле чыгымдары алынат да. Туннель жабык чыкканда Самбыр менен Арал менен кирип келишет. 80 километр жаман жол. Ал жерден машинеси да талканалат. Ходовкасы, дөңгөлөктөрү да ал жерден ошонун баарын санап чыгыш керек да, бул амортизация деп коет. Ошонун баарын санап чыкканда мисалы Ошко чейин 8.000 сомго барат да. Ошол себептен ал баягы үстүнөн кошоюн деп, анан келип кеткенче эле 1000ден ашык километрден келип, анан кийин кезекте туруп жеткенче баягы ал ушул шопур мисалы өзүнүн автоунаасы болобу же арендага алганбы, мисалы же лизингге алганбы, ал жерден лизинг болуп калса кредитин төлөш керек. Ошонун чыгымдары менен бааны коет да. Кээ бирлер спекулировать этип коет. Былтыр мисалы кара кече көмүрдүн мисалы 12.000 сомго чейин жеткен да. Былтыр. Быйыл болсо биз социалдык базаларды ачып атабыз. Ал жерден бир жеке менчик компания менен сүйлөшүп, ошолорго биздин ушу монополияга каршы кызмат менен койгон баа менен ошодон ашпас сатасыңар депчи. Эмне себептен спекуляция болбосун деп. Анан биз карап чыксак, социалдык базаларды көбөйтүш керек экенбиз да. Социалдык базаларды көбөйтүп, алар эмне себептен биз менен иштешет, ал жерден биз мисалы өзүбүздүн койгон баа, анан кийин монополияга каршы кызматты бизге санап берет. Мисалы 1 километр тоннага чыкканда мисалы 4 сом 33 тыйын болсо, анан 1 километрге көбөйтөт да, эки тарапка. Эмнеге эки тарапка дегенде, Бишкектен чыкканда жүк жок да. Кайра барыш керек да. Бош барат да. Бош барып келгени менен анын чыгымдардын баары эсептелет да ГСМгечи. Ошол себептен ошондой биздин методика бар да, эметкен эсептелген. Ошол эме методика менен санасак, мынакей былтыр биз социалдык базаларды ачып, Бишкекте деп коелучу, мисалы 5300 сом деп койгонбуз бааны. Ал жерден келгенде кезек көмүр эмес, мындай эми жүктөгөндө баягы сырье деп коет да, мындай. Сырье деген түшүнүш керек да. Барганда эле автоунаа киргенде эле ал жерден экскаватор менен жүктөп берет. Түптүз автоунаа чыгып туруп эле, келип туруп эле, мисалы Бишкектеги социалдык базага төгөт же төкпөй эле ошо автоунаадан эле бир мисалы клиент болуп калса үйүнө барып туруп төгүп берет да. Ошол себептен социалдык базанын дагы мисалы же мындай жеке менчик базанында чыгымдары бар да, ал жерде аны да эсептеш керек да. Түшүрөт, көмүр майдаланат, кайта жүктөш керек, тараза бар, кароолчу бар. Жанагы каптарга кап менен сатканда бир аз кымбатыраак болуп атат, кап менен сатканга дагы мисалы ал жерден чыгымдар бар да, бирөө дагы аны ушул салып бериш керек да жүктөпчү. Ошол себептен бир аз баалар кошула берет. Анан биз былтыр анализ кылсак, кара кече көмүрүн мисалы Бишкектен ушу кап менен сатканда 10.000 сомго чейин сатып атыптыр да. Тоннасын. Эмне себептен дегенде, барсам мисалы жеке кампада бир капта 28-30 килограмм 300 сомдон. Аны биз көбөйтсөк, тоннага чейин чыгарсак 10.000 сомго чыгып атпайбы? А биздин кардарлардан сурасам, мен эле тааныштарым ушундай алып атышат. Эмне себептен дегенде, кезек көмүр жакшы көмүр экен, биз ушу
2 каптан 3 каптан алып коебуз дейт, ушу 1-2 жумага жетет дейт. Ошо менен эмете беребиз дейт да, мындай жалпы 4-5 тонна алганга мындай кажети жок депчи. Андайлар санап чыксак, биздин социалдык базалардан санап чыктык, бир 10-15% болот экен да. Бишкек чүйдөчү. Түштүктө башка ал жеречи алба. Аяктан эметип берем, айтып берем да. Ал жерден биздин ушундай маданиятыбыз башка болуп калыптыр да, көмүрдү сатуу боюнча. Кандай экен? Каякта килограммдан эсептешет. Ирик көмүр деп килограммдан аяктан эсептешет. Эмне себептен Баткен облусунда калориясы абдан жогору, сүлүктүү кеңи бар. Ал жерден да биздин дагы инвестор менен аз жумуштар алып баратабыз. Буюрса жылдын аягына чейин алган көмүр беребиз. Ал жерден бир 300.000 тоннага эле жакын көмүр чыгат. Ал көмүр борбор Азияда эмес, дагы башка өлкөлөргө чейин жетет. Афганистанга чейин чыгып кетет да. Эмне себептен дегенде ал тандыр менен тиги дагы этти бышырып, шашлык же башка эмелерге ошого пайдаланат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө ал жерден ошол жерден чыккан эле көмүр, мисалы кезек көмүрдүн баасы бүгүнкү күндө мына Тажик Республикасы менен дагы чек ара ачылбадыбы? Спрос көбөйүп, ал жерден баасы $150 чыкты. Бир тоннасы. Бир тоннасы $150 чыкты. Анан ал жерден жеке менчик компаниялар иштейт, бир ошо 30тан ашык компания экен да. Алар дагы айтат, биз калкка саткыла десек, калкка биз ошо 6.000 сомдон кантип сатабыз дейт биздин чыгымдар. Ал жерден жердин астынан казып чыгарышат көмүрдүчү. Чыгымдары абдан көп. Эски метод менен 100 жыл мурда казган күрөк менен казышат экен. Мен өзүм киргем, менде видеолор бар. Ал жерде силерге дагы көргөзүп Instagram. Демек силер ал жака мындай бир момундай баа койгула деп эч кандай тапшырма бере албайсыздарбы? Жалпы мынакей монополияга каршы кызматы саны эсептеп чыгат да, мисалычы канча көмүр чыгат ал жерден, мисалы беришет да, расчетторум бар да ал жердечи. Ал жер бухгалтериясын карашат. Мынакей канча жумушкер иштейт, ал жерден канча көмүр чыгат, канча казып ичинен чыгарганга, мисалы ал жерден мурдакы көмүр менен эски вагонетка менен чыгарып атпайбы. Биз ошолорду бааларды карап туруп, жалпы кызмат ошо максималдуу бааларды коюп берет да. Мисалы 9.000, 8.500 деп, мисалы Бишкектен 6.000 деп мисалы коюп берсе, биз болсо социалдык базалар менен бир аз азыраак депчи. Мына былтыр дагы эмет берейин, түшүндүрүп берейин. 5300 болсо ал жерден мисалы экскаватор менен жүктөп келгенде жарымысы майда көмүр болчу. Ошого байланыштуу биздин жарандарда мындай эми негативдүү, мына майда көмүр сатылып атат, а жеке менчик базаларда кезек көмүр келип атат деп. Эмне десең, тиги таанышы бар экен, бизде эми кара кечеде иштеген мастер бар экен, ал жерде бир рабочий бар экен, эметкен тууганына жакшы көмүр жүктөт деп. Анан биз болсо быйыл ошону баарын карап чыгып, сорттоочу комплекс орноштурдук кара кече кеңине. Ачык айтам, биздин кызматкерлер баары эмес, ошо кара кече кеңинде филиалында иштеген кызматкерлер максималдуу буга каршы болушту да. Эмне себептен дегенде, эми түшүндүрүп атпайм, ал өйдө жака түнчүндө чыкканда каалаганча мисал карап туруп, өздөрүнүн эме знактары бар экен, тааныштары болсо жакшы көмүр жүктөп коюшат. Социалдык базага болсо бизге анча эмес көмүр жүктөп коюшат. Мисалы кадрлар бирөө мисалы азыр бизде электрондук капчык ачылганда ал жерден М-банк бар, башкалар бар ал жерде. Ошол жерден мисалы которуп коюшат, анын баарын көзөмөлдөй албайсыз да. Айдоочуларды чыкпа дейбиз. Инструкция баары жазылган. Экскаватор шектин кабинасына видеокамера коюлган, ал жерден эми алдындагы биздин коопсуздук кызматыбыз карап турат ал жерденчи. Ошо бирөөгө эме кылбасын. Бирок ошого байланыштуу биз ошо сорттоочу комплекс койдук. Эмне себептен? Биринчи жагынан бул баягы жалпы кеңден чыккан көмүрдү буюрса баарын сорттоп чыгып, бир сорттоочу комплекс коюлду. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Тест режиминде. Азыр экинчиси ошо эми чек арада кезекте турат, кирет азыр биз ошо бир жума 10 күн ичинде. Дагы керек болсо дагы алабыз. Жалпы көмүрдүн баарын биз ошо маркировка кылып туруп бөлөлдүк. Ошондой чечимге келдик да. Эмне себептен дегенде 700.000 тонна камсыздасак элибиздичи. Ал жерин ошону сорттоп берели депчи. Баасы бир аз жогору болот, бирок эсептеп көрсөңүз, биз мисалы азыр Бишкекке мисалы былтыр 5300 болсо майда көмүр менен аралаш келип атса, биз азыр бир 5800 деп максималдуу баа коюлат. Бирок ал жерден кезек көмүр болот, майда көмүр болбойт. Биринчиден жакшы күйөт ал жерден, мисалы азыраак мисалы биздин кадрлар колдонот.
мисалы эки жака эми майда көмүр жакса ал жерде мисалы эми бир жака менен чыгып кетет ал жерден мисалы салыштырма айтып атам да мисал катарычы. Анан кап менен да коюп беребиз ал жерден кааласа кап менен да алып кетет. Анан кап менен 200 сомдон ашпайт да мисалы 200 сомдон ашпайт. Мисалы ошо каптын бир 12 сом 13 сом баасы бар, салып берет, ошо 6000 сом болот мисалы. А жеке кампаларды карасак 10 000 сомго чыгып атпайбы 300 сомдон салганда. Ошо салыштырма ошону биздин эми кардарларга социалдык баа менен ошо сатканга аракет кылып атабыз. Демек баягы жеке компаниялар эле сатып келген көмүрдү эми социалдык базалардан тапсак болот, бирок арзан баада, Арзан баада болот. Быйыл. Биз эми даректердин баарын беребиз. Азыркы күндө мына ошо сортоочу комплекстен чыгып, азыр ошо эми тест режимине өтүп, азыр ошо эми бере баштайбыз. Ошо баа азыр болсо бекитилет. Ошо баа менен берип туруп, азыр бүгүнкү күндө эле келип атат биздин эми социалдык базаларгачы, азыр эми даректерин да беребиз. Азыр ташып ошо кампаларга коюп, ал жерден ошо эми сатылып атат. Жакшы экен. Ошо буйруса айырмасын түшүнүңөр да. Эмне себептен дегенде, мен аларды эми жамандаган жокмун. Алар да биздин элдер да, алар да оокат кылып атышат, бирок эмне себептен биз өзүбүз көмүрдү казып чыгып, ушундай чыгымдар менен 600дөн ашык адам иштейт бизде ал жердечи. Ошонун баарын иштетип, биз болсо пайдага чыкпай, минималдуу баа менен сатып аракет кылганга, акыркы сатуучулар ал жерден максималдуу эми прибыль менен чыгып атышпайбы депчи. Туура эмес да бул. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз мынакей ошо түшүндүрмө иштерди да алып баратабыз. Мынакей Кара Кече кеңинен биз 3 багытта жумушту алып баратабыз. Биринчи болсо Бишкек ЖБны камсыздоо боюнча социалдык объекттер, экинчи анан ичинде болсо социалдык базалар биздин. Ошолордун автоунаалар кезексиз кирет да. А башка кардарлар турган ал жерден айдоочуларды. Мисалы туруп ал жерден айтат, мына булар кезексиз кирип атат, биз 2 күн турабыз, 3 күн турабыз. Биздин эмебиз жок, алардын астында обязательствобуз. Алар каалаган жака Ошко алып барабы, Жалал Абадка алып барабы, же Алар каяка кезекке турат? Сиздер депчи. казган лицензия Ал жерден атайын биздин эме кеңдин дагы өзүнүн бир эмелери бар, жолдору бар, ичинде эмеси баары ачык эме болуп туруп көрүнүп турат. Эмне дегенде 40тан ашык видео камера бар азырчы. Азыр жаңы камераларды да кошуп атабыз. Баягы Бишкек шаарында да коопсуздук шаардын эми проектине байланыштуу азыр ушундай жаңы камералар бар. Мен түшүнө албай атам. Жана жеке деп айтып атпайсызбы? Турат кезекте деп. Ошолор сиздердин эле кенден көмүр сатып алат да? Же алар башка жана жеке компаниялар иштеткен? Жок, бизде келет. Кара Кече кеңине келет баары. Турат мынакей сезондо 500-600 автоунаа кирет ал жердечи. Ичинен болсо биз мынакей өзүбүздүн 50 автоунаа бар. Жана эми соц тармакта чыгып атпайбы? Кызыл узун автоунааларчы. Алар болсо социалдык объекттерге ЖПКда ташыйт, бирок биз мынакей 750 000 тонна жакын ташыйбыз да. Аны 50 автоунаа менен ташыбайбыз. Биз ал жерден тендер өткөзүп, жеке менчик компаниялар бизге кирет бир 350 автоунаа менен. Алар жанагы монополияга каршы кызматтын коюлган баа менен ташып беришет. Ал жерге баары киришпейт. Сиздер жанагы эле баа менен сатасыздар. Ошол жердеги эле турган, мисалы, жеке айдоочулар, ошолор кааласа, ошол тендерге кирген компаниялар менен сүйлөшүп, ошол жака кире беришет аларчы. Тияка да киришет, бияка да киришет. Ал мурда ошо булар болсо, бирок бул жеке айдоочу компаниялар, булар ОСО, ИПЛер да, ОСОлорда, булар болсо иштеп аткан, булар тартип менен да биздин келишим бар да. Мынча убакытта мынча көмүр ташып бересиңер депчи. Бир жумада мынча, бир айда мынча дегенде айдоочулардын баары көзөмөлдө турат ал жерде. Кээ бирлерге GPS коюп койгон, эми трекер карап турат. Жеке менчик жанагы турган эмелер, айдоочулар алар жүктөйт, алар ошо Бишкекке алып келип каалаган баа менен сатып атышпайбы? Алар эч ким көзөмөлдө албайт да. Ошол себептен алар кээ бирлер туруп 2-3 күн туруп, жакшы көмүр жүктөп туруп, андан кийин каалаган баа менен сатып атат деп. Арасынан баягы бизди кезекке коюп коюп туруп, социалдык базага ташып атасың. Ошону мен неме түшүндүрүп берип атам да. Биз обязательствобуз жок аларга. Каалаган баа менен сата албайт да азыр жекелер дагы. Сатып атышпайбы алар, спекулировать? Жок, азыр жанагы мамлекеттик көзөмөл киргизилген аларга деле тиешеселүү. Көзөмөл, жалпы көзөмөл киргизилген. Айыптын суммасын айтайынбы? 3000 сом. 27 000 тонна алып келет. 6 000 сомдон мисал чек коюлса, ал 7 000 сомдон сатып атпайбы? 7 000 сомдон 1 000 сомдон спекулятивный баа менен чыкканда деп коелучу. Бул болсо 1000 сом, 27 000 сом болот атпайбы? 3 000 сомун төлөп туруп кетип атпайбы? Ал мейли деп төлөп коет. Бербей айтышыптыр да. Укпайт деп атпайбы? Ошо видеолор бар, мисалы видеолорду деле беребиз. Мурда чыгып энергетика министрлиги менен чогууда чыгып, таки
биздин кызматкерлер видео тартканы бар, ардыраак сатып бергиле эметкиле. Анан акыркы жылдары мынакей бизге ошо рынок өнүгүп атпайбы, эмне себептен автоунаалар көбөйүп атат да. Лизингке биз мисалы быйыл 29 даана техника алдык лизингке. 2 миллион сомгочу. Эмнеден лизингте деген 10% төлөп коебуз. Бизде мамлекеттик лизинг компаниясынан алдык, 10% төлөп койдум. Мисалы мен 20 миллион сом. Калган 5 жылга мага 10%-тан эсептеп берип коюшту. Биз мисалы калып ал техника бүгүн керек да магачы. Жүктөп бергенге экскаваторлор, андан кийин ал жерден эме грейдерлер бар, ал жерден жанагы эме жүктөөчү эме бар, погрузчиктер бар, ал жерде бульдозер бар, ал жерде. Ошолорду жаңыртууш керек да. Анан биягынан түшүндүңүзбү эмесин айтып бергенимчи? Ооба, түшүндүм. Биз максат жалпы азыр Бишкек чүйгө эле беребиз. Эмне себептен Бишкек чүйдө пилоттук проект бул жаратылыш министрлиги менен бирликте Сорттолгону, жакын арада токтом чыгат. Бишкек чүйгө сорттолгон көмүр сатабыз депчи. Эмне дегенде майда көмүр мисалы эми түштүктө мисалы ар бир кенге эме болсо караштуу болсо, мисалы жакшы күйөт, кара кеченин майда көмүрү жакшы күйбөйт. Жанагы акылдуу мештер деп айтып атпайбы, эме вентилятор коюп аба мөндөлгөндө ал жерден ыш көп чыгат. 40% ыш берип атканды билесиздер да, биздин мынакей эмелер изилдөөлөр эме атпайбы, чыгып атпайбы? Изилдөөлөр чыгып атканда 40% бул жеке биздин калктын үйүнөн мештен чыккан ыш болуп атат. 40%. Бишкек ЖЭП 10-12 эле пайыз берет. Жанагы жаңы Кытай компаниясы салган эми Тибай салган блоктон 99% таптаза эме чыгат, буу чыгат. Ал жерден барып көрсөңүздөр, биз былтыр 8 ай биз офисибиз ошол жерде болчу, карап туруп эмне себептен жаңы технология менен салынган. Кара кече кеңине ушундай атайын салынганда ошо көмүрүнө байланыштуу. Анан Бишкек чүйгө берип атабыз, анан буюрса сорттоочу комплекс дагы кошобуз. Жалпы бир 200 сомго кымбатыраак болсун. Бирок 2460 майда көмүр менен жүктөп аралаш жүктөгөнчө биз болсо мисалы 2600-2700 сомдон ал жерден мисалы кезек көмүр жүктөп беребиз да. Ал жерден ошол жерден алып барып мисалы кадрларга сатканда дагы өздөрүнүн баа менен келишип атат. Кээ бирлер эсептеп эле, мисалы 6500 сом болсо 6500 сомдон ала беришет, мисалы 4-5 тонна алып коет мисалы. А биз ошо социалдык базалар бул баягы каражатына чектелген биздин ошо социалдык эми базалар болот атпайбы, кээ бирлер 1 тонна алат, 500 килограмм алат, эмне себептен дегенде кыш кандай болот, баягы кыш жыл болуп калабы, мисалы эмики жылкыга калбасын деп көмүр. Мурда билесиздерби, ар бир үйдө көмүр кампа болчу. Эми көмүр калып калса ал жерден ошо мындай караңгы жерге сактап бузулбасын деп нече. А кара кечеден чыккан көмүрдү бул сактоочу жерде, бул мындай атайын сактоочу жерге сакташ керек. Мындай бир сезонго калып калса майдаланып кетет. Сорттолгон көмүр канчалык экологияны жана булгаган азаят экен? 40% деп атпайсызбы, балким 20% болот. Бул сорттоочу комплекс болсо, бул ошо байытуу комплекс деп койсок айтсак болот. Эмне себеп дегенде биздин былтыр дагы ошо күз мезгили башталып атканда жогорку кеңештин депутаттары да көп каалоолорун айтып ачкан болчу. Ошо сорттоочу комплекс койгула, байытуу ушундай фабрика кургула деп бизде мына Ош областында бар 2-3 байытуу фабрика. Алардын баарын изилдеп карап чыктык. Кара кеченини мисалы ал эки түрү болот да. Суу менен жуушат, экинчи болсо мындай кургак деп коет. Биз койгон мынакей ушу сорттоочу комплекс ушундай деп коет да. Майда баягы чаңдардын баары ошол жерден берки жагына майда көмүр жак болуп калат. Ал болсо Бишкек ЖЭПине биз жүктөп, Бишкек ЖЭПине ал жерден күйө берет. Бишкек ЖЭПине жанагы именно биздин кара кече көмүрү Кытай блогуна күйзүлөт. Эски блокторунда ал жерден баарыбызга белгилүү Агулак кеңинен келет ал жерден. Быйыл мисалы 1,4 миллион тонна болсо, ичинен болсо 200 000 тонна бул Казакстандан келген көмүр. Мурда миллионго жакын келет. Ошо азайып келатабыз да. Импортозамещение деп коет, өзүбүздүн көмүрүбүздү эме жагып атабыз. Эмне себеп дегенде Агулактан чыккан көмүр ал 6000ден ашык. Жогору калория 6,5-6-8ге чейин. Ал жерден ал көмүр жакшы деги жана эмеси жок. Подсветка деп коет. Эмедиштин Бишкек ЖЭПте иштегендер ал жерден жана мазут менен, газ менен эме кылчу да, жаман көмүр келип калса ошо кошчу. Былтыр биз мынакей ошо экономдоп ал жерден мисалы көп газ деле кеткен жок, мазут деле кеткен жок да. Кара кечедеги көмүр дагы абдан жакшы күйөт да. Эмне себептен ошо 5000ге жакындап калды калориясычы.
жалпы алсак ошондой мындай жумуштарды алып баратабыз. Бишкек чүйдөн баштасак пилоттук проект эмик жылкы мисалы башка региондорго сорттоочу комплекс болсо ошол жерден мисалы башкаларга дагы башка аймактарга дагы ошондой баа менен кое беребиз да. Ошондо түшөт да баягы экологияны булгаган норм. Сөзсүз эмне себептен дегенде биздин баягы эми мештерди былтыр мына карап чыксак орточо мындай эмелери жок экен да. Мындай изгиптерич колено деп коет. Баягы айылдагы меште караганда эмеси бар эмес беле, эмне контрамаркаларда чыгарганда ортосунда бир чогулуп калчу го, кара мындай эме сажа болупчу. Ошол чыгарганда ошол көбү болсо азыр түзмө-түз мындай мештин морлору түп-түз чыгып атат. Анын баары ошо чаң да бар Бишкекте, анан кийин автоунаалардыкы чыгып атат, кошулуп атат. Анан кийин ошонун баары чогулуп туруп ошо биздин жанагы PM 2,5 деген жанагы ден соолукка зыян, ошол ыштын эмеси ошол чогулуп баары чогулуп туруп ошол берип атат да. Ошол себептен дагы мештердин эми морлорун дагы эмешке алмаштырыш керек да. Былтыр ошо Бишкек шаардык мэриясы ошо жумушту жакшы алып келаткан, ошол багытта жана биздин бир агайды эметип унутуп атам, 25 миң, 28 миң сомго ошо жаңы ошол эмелерди, морлорду эметип сатып атпай кылыпчы. Былтыр ошо эксперимент катары эмелерге. Демек бир эле көмүр эмес, комплекстүү мамиле кылыш керек экен да. Бул комплекстүү эме кылып туруп, ушундай подход кылып, калкта түшүнүш керек да. Эмне себептен дегенде, биринчиден болсо, бизде вариант башка жок. Мисалы кара кече көмүрүнө көнүп калган биздин эл ошо алып атат. Мисалы Абалактан деле келип атат. Анан Казакстандан келген кымбат көмүр келип атпайбы, 7-8 миң сомдон сатып атышпайбы бүгүнкү күндө чалар. Кичине артка кайткым келип турат да. Кыргызстанда бир кездери баягы Союз тараган же Союз кезинде Борбор Азиянын качегары деп аталчу экен да Кыргызстанчы. Анан жылына 4 миллион тоннага чейин көмүр өндүрүп, биз баягы коңшу мамлекеттерди да камсыздап келиптирбиз да көмүр мененчи. Азыр болсо тескерисинче кошуна жактан импорттоп алган учурларыбыз бар да. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн жылда көмүр көйгөйү чыга берет да, бир жылы өтө кымбат болуп кетет, бир жылы тартыш, бир жылы жанагы сиз атап өткөн көйгөйлөрчү, бул баягы чогулуп келген көйгөй да. Буга жол берген бир баягы көмүр мафиялары дейбизби, же бир башкача саясат жүргүзүлгөнбү? Эмнеге ушул кейпибизге жеткенбиз? Көзөмөл болгон эмес деп айтсак болот да. Эмне себептен дегенде көзөмөл болбой, бүгүнкүдөй көзөмөл жок болчу. Эмне себептен дегенде мына биз ошо кара кече кеңинде ачык айтсак болот, ал жерде бандитизм болчу да. 2 жыл болуп калды ал жерден, мынакей ошо 22-жылдан баштап ошо мындай бир эме тартипке келе баштадык да. Ал жерден биздин эме кызматкерлер айтып берип атат. Бандиттер келип ал жерден мисалы кезексиз кирип көмүрдү кезексиз жүктөбөй, жөн эле жүктөп, бекер жүктөп кетчү. Элестетсеңиз, мисалы карасам мурдакы жылдары 500 миң тонна, 600 миң тонна көп эле чыкчу экен ал жердечи, миллион тоннага чейин жакын эле чыкчу экен өндүрүлүпчү. 200-300 миң тонна ошо белгисиз каяка чыгып кетишкен. Соңкөл аркылуу жолдор бар экен, ошо жолдор менен алып кетишкен. Бирок жалпы бул ошо көмүр мафия деп койсок деле болот да. Бүгүнкү күндө ошо көмүр мафиянын дагы ошо адамдары аягына чейин кеткен жок эми көмүрдөнчү. Мен аны сезип атам да. Аны ачык айтам. Эмне себептен дегенде бүгүнкү күндө мына ошо биздин кызматкерлердин ичинде байланыштуу ал жерден акыркы жана видеолор чыгып кетпеди, эмне себептен тиги 01 деген автоунаалар кирип атат. Ал 01 деген ал сопурлардын оозунан чыккан да. Эмне себептен дегенде президенттин көзөмөлдө турганда 01 деп социалдык базаларды 01 деп коюштур да аталчу. Анан тиги президенттин үй бүлөсүнө иш байланыштуу эмес, ал жерден биздин 50 автоунаа бар, ал жерде социалдык базаларга ташыйт. Азыр мынакей лизингке келген жакшы эми тандарлар келип атат. Азыр лизингке алып атышат 50-60 миң доллардан. Мисалы эми жеке компанияларчы. Алар дагы бизге кирип атат, подрядканы этпейм. Жана Бишкек ЖЭПке ташыган 350 автоунаа бар, ал жерден КамАЗ да бар эски, мисалы ал жерден жаңы ошо ховалар бар, тандарлар бар, башка эмелер, аттар мындай эме. Ал жерден кызыл, көк, агыш кире беришет аларчы. Алар кезексиз кирет. Аны атайын десең ол тиги ошо байзактык биздин эме тургун ошол жерге кирип алып, байын өзү келди мага, аты Сүйөрбек деген жигит.
Ал келип экөөсү 2 саат сүйлөшүп мен ага түшүндүрүп бердим. Айтты азыр Кайратбекке рахмат ушуну мага түшүндүрүп бердиңер эмне себептен мен айттым 2-3 жылда көрүп силер көрүп ал эми кара кече кеңине жеке автоунаалар кирбейт дедим. Эмне себептен биз 200, 250, 300 автоунаа алсак, Кыргызстан боюнча 250, 300 социалдык база ачсак, биз өзүбүз камсыздайбыз дедим. Өзү камсыздап туруп, мамлекеттик коюлган баа менен коюп беребиз дедим. Мен өзүм товарымды өзүм сатам да. Эми айла жок ошого бартабыз бизчи. Эмне себептен спекуляция болбош үчүн. Мындай эми соц тармактарга чыккан эле маалымат чыкканда биз эми комментарийлерди окуйбуз ал жерде. Алдап атасыңар, аны тигинтип атасың, мынтип атасыңар деген эми түшүнүшпөйт да ал социалдык база экенби же тиги өздөрү алып келип сатып атабы депчи. Айла жок биз социалдык база ачкан үчүн былтыр көмүрдүн баасы мисалы бир мындай маселе болгон жок. Бир негатив болгон жок. Эмне себептен дегенде Талмукевич дагы кайрат максималдуу ач. Максимал мен айттым го Талмукевич, бул жерден биз болсо өзүбүзгө конкурент болуп атабыз дедим. Коллегаларга да түшүндүрүп бердим. Өзүбүзгө конкурент болуп өзүбүз жүктөп беребиз. Биздин көмүрдү алып келип туруп кымбат сатып атышпайбы. Ошол себептен биз көрө ал жерге кезексиз аларды киргизе албайбыз дедим. Алар туруп биздин социалдык базага кирип чыккандан кийин биздин кардаларга жеткизип, мисалы мен арзан көмүр менен камсызда деп ушундай багытта жумушту алып баратам да. Үчүнчү багыт ошо жеке менчик эмелер болот атпайбы, айдоочуларчы. Ага карабастан биздин эми кара кечедеги биздин жигиттерибиз деп коеюн, биздин кызматкерлер тиги эми директор баш болуп ал жерден айдоочулар тааныш да. Социалдык базалардын менен кезек менен алмаштырып киргизип атышат. Былтыр дагы ушундай болгон да. 20 автоунаа социалдык болсо, булар дагы туруп калбасын деп, булар дагы биздин кыргыз элибиз айдоочулар дагы 200 сутка туруп калат, 4 сутка туруп калат. Алар дагы кезексиз кирсин деп, аларды дагы киргизип атабыз. Мындай кезекти карап ал жерден ошол себептен эми тааныштар болуп калат экен. Эми мындай да ал жердечи, мисалы кара кече кеңинде бир жактан келип бирөө иштебейт. Жумушту 2 жума вакыт алып 250ден алмашып, вакытта менен 2 жумага чыгышат. Үй бүлөсүн көрбөйт биздин кызматкерлер. Мисалы жамандашпай тигиндей болот, мындай болот ал жерден. 2800дөн 3200ге чейин бийиктик. Давление болот. Биздин баягы мисалы коноктор келип эми көрүп атат, эми журналисттер барып көрүп атат. Кээ кеп давление көтөрүлүп кетип атат. Көмүрдө иштеген жерде ден соолукка зыян. Ден соолукка зыян да ал жерденчи. Анан биз дагы жаңы азыр жумуштарды алып баратабыз. Эмне себептен ичинде турган жанакы токтоочу жайды ылдый жакка түшүрүп атам 4-5 километр. Азыр мына аз калды ал жерден бир аз эми жетишпей калдык. Эмне себептен дегенде кагаз жумуштары бүтпөй калып, эми лесхоз менен 12,5 гектар алып биз арендага алып ал жерден жана вагондордун баарын үстүндө турган жанакы биздин ошо шопурларга тамактануу эми жай деп коелучу. Вагончу алар көзөмөлгө эч ким албаптыр. Налоговый да барбаптыр, санэпидемстанция да барбаптыр. Бүгүнкү күндө баарын түшүрдүк ылдый жакка биз аларды. Баарын сырдап бир өңү менен жолун жасап берип ал жерден азыр буюрса ошол жактан биринчи токтоочу унаалардын ушундай чоң жайы ошол жерде болот, ылдый жагында болот. Эмне себептен дегенде автоунаалардын баарын ичине кирип алып кокту да чоңчу. Ал жерден чаңда болуп атат. Анан ноябрь айында мен күнүгө эртең менен кирип туруп биздин эми көзөмөл центр бар. Ал көзөмөл центр Ак үйдө да бар да алчы. Ал көзөмөл центр карап турат. Энергетика министрлигинде да бар, бизде да турат. Ал жерден кара кече филиалынын офисинде да турат. Ал жерден карап турабыз. Ошо 40 камера тиги ашкананын ичинде тиги эми картошканы ачып атса да, этти кезип атса да ошондо карап турабыз. Кассанын үстүндө турат. Азыр бирок мынакей быйыл болсо биз кассаны баарын алып салдык. Бир кассир жок. Баары ошо төлөмдүн баары электрондук капчыга менен өтүп атат. Ага да көнүп калды эл. Силердин биздин счетко түшүп атат. Эмне себептен дегенде мен былтыр централизация кылдым. Закупкалардын баарын централизация кылдык. Жалпы мен көзөмөлгө алганга да түштүк филиалынан да кара кечеңден анан кийин бухгалтерияны дагы ошо эме кылдык, централизация кылдык. Эмне себептен дегенде биздин ошо счетко түшүп турганда ошо счеттон ачык көрүнүп турат. Ал жерден мисалы бирөө акча алып атат, аны коюп атат, кассанын баарын алып салдык. Ал жерден азыр бүгүнкү күндө ошондо накталай төлөмдөр жок. Кайрат мырза, бизде кандай гана реформа жасалбасын, өзгөрүү киргизилбесин, тиреш, нараазычылык менен кошулот эмеспи? Анан бул көмүрдө миллиондор эмес, миллиарддар айланар буга чейин айтылып келген канча иликтөөлөр да чыкканда, анан ушундай мафия менен арбашып тирешкенде сизге бир коркутуулар болгондур, мындай жумушубузга бир тоскоолдуктар жаралды. Кантип мафиянын уюгун басып, анан жүрөсүз?
жок. Бүгүнкү күндө мындай тоскоолдук жок. Эмне себептен дегенде укуктуу органдар бүгүнкү күндө биз менен иштешип бизге жардам берип атат да. Бүгүнкү күндө мындай абдан мындай финансылык жагынан дагы, мисалы коопсуздук жагынан дагы бүгүнкү күндө мен ушу бир жумадан кийин биз милицияны да кошуп атабыз ал жерден. Эми департамент охранадан дагы бир 10 кызматкер кошуп атабыз. Бул дагы дайым чыгымдар болот. Ошол себептен биз эми жайында кошкон эмеспиз. Бүгүнкү күндө ошо кошуп туруп, формачан дагы ошо милиция кызматкерлери биздин көзөмөл кызматтын үстүнөн дагы көзөмөл болсун депчи. Анан болбой, баягы формачан турса дагы биздин айдоочуларды көрүп турат, тартип болсун депчи. Анан бул жагынан биздики бүгүнкү күндө бандитизм жок. Ал жерден эч кимди мындай кордоп же бирөөнү коркутуп эметкен жок ал жерден. Мисалы баары мыйзам чегинде жумуштун баары өтүп атат. Мен ушу келгенде ушу мага чейин ушу тынчып калыптыр да. Былтыр эми тынчып калып, азыркы күндө ал жерден эч кандай мындай смотрящий положенийстерин дегенде бар болчу. Бирөөнүн кудалары бар болчу экен ал жерде ошол кирип биздин эми болсо балдарды коркутуп ушундай кирип чыгып эме кылып жүрчү экен. Бүгүнкү күндө андай жок. Мыйзам чегинде болуп атат жумуштун баары. Сиздерде Болгону эле эки эле ушундай коррупционный эме бар болчу. Эки эле багыт бар болчу. Баягы жүктөп берип атканда жакшы көмүр жүктөп берет, кезек көмүр тааныштарына же акча алып пара алып же ушундай эме болчу. Бүгүнкү күндө сорточу комплекс койгондо ал болсо жойулат. Экинчи болсо багыт баягы кезексиз киргизген автоунаалар. Аны дагы биздин дагы азыр эми болсо азыркы күндө көзөмөлгө аны алдык баарын. Ал жерден баарына болсо мындай эскертүү бердик. Мен былтыртан бери мисалы канча тааныштарым чыкты. Кезексиз киргизип койчу бир машина депчи. Мынакей бүгүнкү күндө деле кечээ 3 саат болсо ошо Кара Кече филиалынын директору менен да отуруп сүйлөштүк талант менен. Мен айттым, бир жылда бир машина сурандымбы дедим. Эмне себептен сен кезексиз автоунааларды киргизип атасың десем, райондон сурашат дейт, тааныштарым сурашат дейт, дагы бирөө сурашат дейт, ошо мен телефонду өчүрүп коем дейт, эме албайм дейт, анан мен жаман көрүшөт дейт, туугандарым менен катышпай калдым дейт. Ошол себептенчи өзү айтат да. Директорум айтып атат. Эми ар жакта кызматкерлерди айтпай эле коеюн демекчи. демек УКМКнын жана криминалга каршы күрөшүү силердин жумушту кыйла жеңилдетиптир да. Абдан жеңилдетилген. Бүгүн айтып атпаймынбы, ошо тиги бир криминалдуу элементтер жок. Сезип атабыз да, эми аракет кылышып ошо эмеге чыкканга, мага чыгып ошол жерден бир эме мындай ключевой позиция деп коет да. Ключевой позицияларга коюп бергиле деп чыгып атышат да. Бияка коюп бергиле, тияка коюп бергиле деп. Бирок алар ойлоп атышат ошо мурдакыдай иштеги алып бара алабыз депчи, алып бара алышпайт. Эмне себептен дегенде биз ушу мамлекеттин ушу багыты ошо криминал болбосун деп ошо жолго түшкөн соң УКМКнын кызматкерлери мына мен менен чогуу барганда, мен менен чогуу барып көзөмөлдөп, ал жерде райондук бөлүмү бар, алар да көзөмөлдөп турушат, ал жерден жардам берип, биздин ошо байланышыбыз абдан азыр мындай жакшы да, мындай сүйлөшүп турабыз, алар эметип турат. Бир жерден мындай эми негативдүү болуп атса да биз да суранабыз. Кичине профилактика кылып бергиле, биякта да карап койгула. Биз эми жетишпей калсак, биздин эме кызматкерлери эме бергиле, жардам бергиле деп ошол себептен акыркы мына 2 жыл, 2 сезон мынакей тынч. Негизи Кыргызстанда бир жылдары туура эмес саясат жүргүзүлгөн деп айтышат да, баягы көмүрдү токтотуп электр энергиясына өткүлөө деп аябай массалык кампаниялар жүргүзүлүп, анан жада калса ошо Кара Кеченин айланасындагы айылдар көмүр жакпай калган, кышкысын түтүн чыккан үй жок болчу депчи. Анан элдин баары баягы электр энергиясына өтө алганда энергетикада күч келип кризис пайда болду да. Азыр кайра көмүргө өтүп атышат, көмүргө толук өткөндө кесепет болот да. Буга эмне байланыштуу деген, бул электр энергияны мына ошо социалдык баа менен канча жылдан бери кармап келатып, мисалы көмүрдү деле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы эмне себептен убытокто жүрүп, мен келгенде миллиард сомго жакын, бул миллиард сомдон 10 миллион долларды карыздары бар болчу да. Эмне себептен дегенде, көмүрдүн баасын мындай искусственно эметип турганда, мындай төмөндөтүп чыгармапчы. Арзан көмүр келсин Бишкек жепке. Калкка арзан көмүр болсун. Ооба, бирок рынок деген рынокто биз максималдуу ал жерден мисалы пайда көрүп, ал жерден бирөөнүн мисалы кызыкчылыгы үчүн эмес, биз ал жерден мисалы биздин кызматкерлер айлыгын төлөп бериш керекпиз ал жердечи. Мисалы видеолордон деле көрсө, Загара 2 иштеген мен биздин кызматкерлерчи 4200 ал жерденчи бийиктик.
мисалы 100 бала иштейм десе, ичинен болсо бир 20 эле ошо бала чыгат, ошо жаш балдар да. 30-тан ашкандардыгы давление болуп иштей алышпайт ал жердечи. 30 жаштан ашкан жигиттер ушу мемор башпайт. 40-50ден ашкандар айтпай эле коеюн. Ошол себептен жаш балдарды ал жерге жиберип, мисалы ден соолугуна зыян болуп, былтыр Кара Кече кеңдин ичиндеги жанагы кирсем, эски автоунааларда киргизип атабыз да, бирөөнүн аппаратурасы иштебейт. Анан кийин туршат суткалапчы. Эртең менен туруп баары жылытат автоунааларды. Биздин кызматкерлер былтыр мына ноябрь, декабрь, январь 3 ай пневмония оорусу менен ооруп чыгышты. Ар бирөөсү 2-3 жолдон ооруп чыгышты. Билишпейт же ковид эмне пневмония болуп, эмне себептен дегенде чаң бар ичинде, бийиктик ал жерден. Анан үчүнчүсү болсо автоунаалардын жанагы эмелери чыккан газдары. Ошол себептен жанагы биз тиги жайды астына которуп атабыз. Эмне себептен дегенде үстүнөн болсо кирип эле чыгышат да, ал жерде жүктөп эле чыгышат да. Эмерээк ылдыраак болот да кичинечи. Ошол себептен булардын баарын санап чыкканда, эсеп чыкканда биздин эми кызматкерлерге дагы мотивация болуш керек ал жердечи. Ким эле барат? Мисалы биздин ашпозчулар, мисалы айымдарчы. Ким кайсы эр мисалы коюп коет 2 жумага барып, вахталап барып жаша депчи. Бул дагы үй бүлөбүздү багабыз деп иштеп атышат да биздин кызматкерлер. Баарын эми жамандабаш керек. Кандай мындай оор татаал жумуш булчу. Ошол себептен бияктан туура түшүнүш керек да, каяктан баа болуп атат. Анан кийин жакшы проект буну бүгүнкү күндө Кара Кече ТЭС 1200 мегаваттык Кара Кече курулган жатат. Бул чоң абдан проект, эмне себептен дегенде мындай абдан жогору мощность менен салына элек болчу. Биздин Бишкек ЖЭБинде курулган блок 300 мегаватт. Ал жерден 300 мегаваттан 28-жылга чейин, 600 мегаватт 2030 жылга чейин салыш керек. Жаңы технология менен жерди биз карап койгонбуз. Ал жерден түтүн чыкпайт, ыш чыкпайт, экологияга зыян болбойт. 1000ден ашык дагы биздин кызматкерлерге ошо Жумгал районунун тургундарына да камсыздайбыз, жумуш болот. Ал жерден ысык суу чыкса дагы ал жерден теплица курсак болот, ал жерден дагы башка мындай промобъекттер курсак болот ал жердечи. Мындай жакшы багытта баратабыз да. Бирөөсү азыр бүгүнкү күндө ошо кайсы компания деп энергетика министрлиги кайсы компания курат деп тендер өткөзүп атышат бүгүнкү күндө. Анан биздин функциябыз ошо Кара Кече кеңинде биз 1,5 миллион кассак, 2030 жылы биз ал жерден 7 миллион тоннага каш керекпиз да. Анан ал жерден касканда, мисалы мен ошо сентябрь айында Кытайга барып келгенбиз. Биз тиги шоско байланыштуу сапар болгон. Ошондо бир чоң компаниянын барып эмесин көрүп келдим мен, иштеген экен. 6 гектарда айылдын ичинде жердин асты менен казуу боюнча ошо шахталуу метод менен 1 миллион 200 миң тонна казып атышат. Бир чаң жок. Биз болсо тиги тоонун баарын казып, аралап 30 жылдан бери ким кандай каалаганча каза берген жеке менчик компаниялар болчу мамлекетке өткөнгө чейин. Ал жерден бүгүнкү күндө мурдакы салыштырма сүрөттөрдү эле караганда эле кандай казып чыккан, бүгүнкү күндө биз тартипке алып келип атабыз ал жерден. Абал болбосун деп, жана бирмалары бар, бирмаларын коюп ал жерден мындай сүрөттөрдү берем. Ал жерден ошо байкалып турат да айырмасычы. Агулак кеңи. Кытай инвестор менен ал жерде карап көрсөңүздөр кандай казылот. Башка жаңы технология менен сопсонулот, эмне себептен дегенде чыгымдар көп болот ал жердечи. Жаңы техника алып баш керек, жаңы эмелерди алып баш керек, ошо жаңы технологияларды. Биз Кара Кече кеңде жакын арада 2-3 жылда биз ошондой жердин астын казуу боюнча кирип кетиш да. Эмне себептен дегенде биринчиден атыбалдарга 500 гектар жер керек болчу. Соңкөлгө чейин баарын тоолорун талкалайбызбы. Ошол себептен ал жерден жаңы технология менен жанагы жердин астынан казуу комбайнларды алып келип ошо менен каш керекпиз да. Биз аны өзүбүз күчүбүз менен кыла албайбыз. Эмне себептен дегенде, мына сиз жаңы эле сурабадыңызбы? Советтер Союзунда жалпы Борбор Азияны камсыздатчыбыз деп, жооба. Сүлүктүү шаары, Кызыл Кия, таш көмүр. Баары болсо ошо шахталуу метод менен жердин астынан казып чыгышчы. Эмне себептен токтоп калган? Бул Советтер Союзу тарап кеткен. Экинчиден Казакстан кошуна мамлекеттен жаңы кеңдерди ачып, ал жерден оңой аякта тоо жок, мындай түз жер.
Ошол себептен алардын эмелери чыгымдары азыраак болуп деп ал жерден ушуну багытка keçишкен болчу да. Көп шахталардын баары же бүтүп калган, кээ бир шахталар биз болсо бүгүнкү күндө иштеп аткан кичинекей участоктор калып калган. Мисалы таш көмүрдө болсо тегене бүгүнкү күндө ал жерде 50 миллионго жакын запас бар. 50 миллион тоннага. Маркайда 8 миллион, анан могу эми төлөктө азыр биз эсептеп чыгып атабыз кайта. Кагаздар менен турганда 50 миллион деп турат, бирок инвесторлор келип биз дагы карап атышак, азыр бир аз азыраак экен депчи. Дагы изилдөө жумуштарын алып барыш керекпиз да. Бешбурхан 30-70 мисал пайыз менен иштеп атабыз. Биз 30% менен мисал Агулактай деле 30% мурдакы мисал Кумтор иштегенде бешиксте ал жерденчи прибыльдан деп эметчи бөлүшчү да. Ал жерден көзөмөл жок болчу ичинде, көзөмөл жок. Бадыраң менен помидорду Бразилиядан алып келип, суусун болсо Канададан алып келип туруп пайдаланышты да. Ойлосоңуз, кандай чыгымдар болуп, анан конечно биз болсо пайдасын көрбөй отурганбыз да. Кумтордо эле экен да. Биздики бүгүнкү күндө бизде валовый менен алып атабыз биз. Bunun da bir plusu minusu var. Emne degende biz натурально алып кетип атабыз. Көмүр чыктыбы, инвестордун чыгымдарына биз убытак болот, эмне болот, аны карабайбыз. Биз болсо даяр көмүрдү алып кетип атабыз. Бүгүнкү күндө Агулакта 2 жылдан бери инвестордун көмүрүн 30%ын биз алып кетип атабыз да. Ал жерден келишимдерге дагы бир мындай жаңы көзөмөл коюп, мисалы эм прибыльдан койсок, мисалы 30-70 же 50-50 койсок, ал жерден мындай болот да. Алар болсо чыгымдардын баарын коротуп, алар бир 5% же убытакка кирип атат. Биз болсо даяр көмүрдү алып кетип атабыз да. Көмүрдүн келечеги барбы? Мисалы үчүн Кумтор деле бизди багып атпайбы? А көмүр дагы кен да бул. Келечекте азыр эми көрүп атасыңар, дүйнө жүзүндө көмүрдөн баягы баары качып атышпайбы? Эми жаңы эмелерге кирип, жаңы багыттарга күн энергияга өтүп атабыз. Ошо жакын арада бул 10-15-20 жылда биз деле баарыбыз өтүп кетебиз. Мен эми таң калбайм. Бишкек ЖБ бир 10 жылдан кийин же 15 жылдан кийин иштебей калсачы, жаңы технология менен биз мисалы. Анда көмүр жакпай калабызбы? Көмүр деле жагылбаш керек. Эмне себептен бүгүнкү күндө мына инвесторлор менен иштеп, өзүбүз дагы көмүрдүн баарын алып бир 35-40 жылга чейин мунун баарын пайдаланышат. Эмне себептен кийинде кошуна мамлекеттерде албай калышы мүмкүн да. Эми бүгүнкү эмне себептен Өзбекстан Республика алып атат, алардын газы эми чектелип калды да. Газ түгөнүп калып, ошол себептен биз бүгүнкү күндө автоунаалар менен чыккан көмүрдү чектеп атпайбызбы? Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы эле алып чыгат депчи. Ошол себептен биз болсо карап туруп майда көмүрдү кое берип атабыз. Майда көмүр эми деп коет. Штып деп коет ал эми мелкофракционный бул баягы ТЭЦке жагыла, ЖЭПтерге жагыла турган жанагы цемент заводдоруна жагыла турган көмүрдү. А БКБРды, кезек көмүрдү биз азыр чектеп туруп, азыр компаниялардын баарын суратабыз. Кое тургула азыр. Бул октябрь айынан эми чыгарбагыла, элди камсыздап бергиле арзан көмүр менен. Анан кийин калганын астатак болсо ошолорду эми сата бересиңер депчи. Ошон үчүн келечекте бүгүнкү күндө инвесторлорду тартып, инвесторлор менен ушу жумуштарды алып барып, калаган ошо чыккан көмүрлөрдүн баарын казып, ошолордун баарын иштеш керек да. Электр станция мисалы үчүн куруп койсоңуздар иштетиле берет да ал. Жана зыян чыгарылбаса. Ал иштетиле берет, ал 25 жыл, 30 жыл да. Ал станциялар көбөйүш керек. Мисалы Агулак кенинде дагы ал жакта план бар, бир 290-300 эми мегаваттык ал жерде планда турат, көмүр кени бар. Ошол себептен анан көмүр кен жанына эле кура берсек, мисалы ал электр энергетиканын инфраструктурасы керек да. Каяка аны кошобуз? Ошону да эсептеш керек да. Мисалы биз азыр мына факт боюнча мына кара кече Жумгалдан көмүрдү казып 350 километр ташып келип Бишкекке жагып атабыз. 3 сом 52 тыйындан чыгып атат. Туурабы? Анан кайта эле биз мисал айтам да, сетке кошулуп туруп, нарынга сатып атпайбызбы? Анан субсидия менен сатып атабыз да. 1 сом 32 тыйындан. Логика каякта? Ошол себептен бул кара кече кеңинин жанына салыш керек. Эмне себептен Кеминдатка ЛЭП бар жакын жерде, ал жерде кошулуп коет ошол жерден, анан кийин электр энергия кошула берет. Кыргызстанда көмүр королдору деген бир баягы кайман аттар пайда болгон да. Ал эми баары эле начар адамдар эмес, баягы ошо тармагында ийгилик жараткандар, бизнесмендер, айрымдары депутат болушту, айрымдары балдарын депутат кылышты. Азыр тармакта канча көмүр королу бар? Жалпы бүгүнкү күндө андай мындай термин жок бүгүнкү күндө. Ачык айтсак болот. Эмне себептен дегенде биз болсо мына Кыргыз көмүр
ачкасынын комуна жаңы лицензиялар берилип, биз азыр түштүк региондо дагы бааны көзөмөлдөп атабыз да. Өзүңөр король болгондосуңар. Өзүбүз деп деле айтсак болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы да бул ошол себептен жалпы ушу көзөмөл эми мамлекет болуш керек да. Мурда эмнеге лицензия берилген эмес, мен түшүнбөйм. Мурдакы иштеген мамлекеттик ишканалардын баары таш көмүр болчу, мына Кызыл Кия, Сүлүктүү баары жоюлуп жеке менчик болуп кеткен да. Ошол себептен ушундай король деген ушундай сөздөр эме болуп калган, пайда болуп калган. Жөн бар да, мисалы үчүн атын айтсам деле таарышпаса керек. Беш Сарыны Жолдошбек Камчыбеков мурдагы депутат иштетип келген. Ошто Примовдор бар, көмүр иштеткен. Алар деле бар да азыр. Алар деле кеңдери. Мисалы Бердибай мен өзүм тааныйм. Эмне себептен деген Айыл банкта жумуш алып баратканда келип кредит алчы. Кредит алам деп аракет кылып, ошол маалда эмне себептерден бизден ала албай, анан кийин жеке банктан алып кеткен кредит. Ошондо жаңы кеңдерди сатып алам деп атканда, жеке менчиктер ол эмне себептен дегенде, эми иштеткен өздөрүнүн кеңин, мисалы бүгүнкү күндө башка кеңге өтүп атышат аларчы. Ал жерден жаңы кеңди иштеткенге мындай, ал жерден техниканы эле бир 20-30 миллион долларга алыш керек. Мисалы чоң кең болуп калсачы, кичинекей кең болсо бир 2-3 миллион долларга техника алыш керек ал жерден. Анан кийин казуу жумуштарын баштаганга ал жерден дагы бир 5-6 миллион сом кетип калат. Депутат биздин Алишер Козуев, инисинин кеңи бар. Мынакей иниси менен таанышып, сүйлөшүп, өзү менен да сүйлөшкөндө айтат, мына кайрадан келиши пайдасын көрө элекпиз дейт. Былтыр бизге жардам берип, социалдык эме базадан 6000 сомдон көмүр сатыш берди да, өздөрүнүн кенинен чыккан көмүрдү мен суранган баа менен кошулуп берди. Мен көрө, элге көрө камсыздаш керек, көрө арзан көмүр менен деп кошулуп беришти да. Мисалы сүйлөш керек да. Анан ооба, ошол убакытта ошондой болчу шартчы. Мамлекеттик көзөмөл жок болчу ал жерден. Бирок бүгүнкү күндө мына көзөмөл болуп, ал жерде алар менен жумуш алып баратабыз. Монополияга каршы кызматы да ал жерден көзөмөл алып, алардын бүгүнкү күндө бухгалтериясына кирип, дагы эми текшерип, алардын баасын коюп атат бүгүнкү күндө. Эмне себептен дегенде, чыгымдары ал кредит алса, кредиттин пайызы бар ал жерден. Канча кызматкер иштеп атат ал жерден. Анан жалпы Кыргызстанда бүгүнкү күндө 4,5 миллион тонна көмүр өндүрүлөт. 3 миллион 100-200 биздин ичибизге болсо, калкка, мисалы социалдык объекттер, ЖЭПтерге болсо 1,5 миллион тонна экспортко кетип атпайбы? Ошон үчүн биз уже экспорттук эме болуп атабыз. Ал экспортко кеткен кайсы көмүр? Майда көмүр кетип атат. Ал биз майда көмүрдү пайдаланбайбыз. Майда көмүрдү мынакей ошол эле биздин коллега депутаттар сунуш берип атпады, былтырчы брикетирование кылды. Эми кезек көмүрдү, мисалы мен былтыр кезек көмүрдү 2260 сомдон сатып атсам, ал жерден кезек көмүр сатып атсам, майда көмүрдүн да баасы ушундай чыгып атса, аны жууп туруп, мисалы кара кече кеңде суу жок ал жерден, суук. Азыркы мына эме болсо, кышында болгондо минус 25 градус болот ал жердечи. Жуу албайбыз ал жердечи, эме жок мындай. Технологиябыз жок. Ошол себептен жанагы сорттоочу комплекс коюп атабыз да, ошо бул деле байытуу фабрика деп койсок болот да, сухое обогащение деп коет. Ал жерден мисалы карап чыксак, ошо көмүрдүн чыгып аткан баасы, мисалы жууп туруп брекет кылып калганда кезек көмүрдөн эле жогору болуп атпайбы, аны эч ким сатып албайт да. Ошол себептен буну мындай комплексный подход кылыш керек да. Жалпы мына карап туруп биринчи сорттоочу комплекс коюп, былтыр биз мисалы сырьёну сатып атсак, мисалы сүттү сатып атсак, же этти сатып атсак, биз бүгүн маркировка кылып атабыз. Биз мисалы кезек көмүрдү капка салып берсек, ал жерден мисалы ошо кап менен эми маркировкасы менен бул уже биздеги сорттолгон көмүр болуп атат да. Ошол себептен бир аз баасы жогору болот. Мисалы этти деле сөөктөрүн 50 сомдон сатып атабыз. Бонфиле деп туруп 850 сомдон сатып атпайбы ал жердечи. Сүттү болсо сүттөн эмне чыгат? Каймак чыгат, быштак чыгат, ал жерден айран чыгат. Баалар ар кандай да. Ошол себептен майда көмүрдүн өзүнүн баасы. Кара кече кеңинен мисалы майда көмүрдү мен алып келип туруп, Бишкектен алып туруп, мисалы алып келип биздин жеке менчик топ базар ээлеп туруп, биздин социалдык базар мурда ээлечи да. Ээлегенден кийин майда көмүр 3000 сом баасычы. Өзү келип туруп турушу 5000 сом болуп атат. Үстүнөн пайда 300 сом көрүп аткан. Кезек көмүрдү ошо мисалы 5,5-6000 сомдон сатып ачкан, анан кийин 10 000 сомго чейин деп койгулачы мынакей. Кап менен 6 000 сомдон 10 000 сомго чейин. Берде баасы 3000 сом болчу. Ошол себептен биз монополияга каршы кызматы менен мынакей ошо бир айдан бери мен мурда дагы биринчи радиого барганда айткам интервьюдачы, бизге бааны коюп берсин депчи. Бар сорттолгон,
сорттолгон көмүрдүн баасы башка болот депчи. Чыгымдары бар ал жердечи. Чыгымдары кандай? Биз мурда мисалы мына автоунаа кирдиби, жүктөдүк, келип туруп Бишкекке чүрүп койду, мисалы деймде, или Токмокко чүрүп койду. Бүгүнкү күндө мисалы жүктөдүк, сорттоочу комплекске алып бардык, салдык ал жерден, сорттолот, эки процесс болуп атабы? Сорттолуп чыккандан кийин түшүп атпайбы жергечи? Аны болсо кайта складирование кылыш керек да, чогултуш керек да. Үчүнчү процессби, төртүнчү процесс болот. Бешинчи процесс болсо кайта автоунаага жүктөп берип атабыз да. Бунун баары чыгымдар да, ГСМ кетип атат, айдоочу иштеп атат ал жерден, канча адам иштеп атат. Бунун баары кошулуп туруп эмесине себестоимостуна чыгат да. Демек, азыр баягы мурдагыдай болуп, өзүнүн саясатын жүргүзгөн, тармакта таасирлүү деген көмүр королдору бизде жок. Официалдуу түрдө айта аласызбы? Официалдуу түрдө айта алам. Эмне себептен дегенде биз мына түштүк региондо жаңы кеңдерди ачып, ошо кеңдердин азыр калкка берүүчү көмүрдүн азыр сапатын да карап, ал жерден социалдык базаларды ачып атабыз. Ошо социалдык базалардан анан алар качан болот, король болот. Эмне деген ал тиги өздөрү жалпы контролдогондо. Сүлүктүү шаарында мисалы бир адам контролчусу. Азыр контролдобойт ал жерден биздин кыргыз көмүрдүн ал жерден биздин представительибиз бар ал жерде, ошо карап турат. Экспорттоп атканда да карап турат ал жерде, калкты да камсыздоо боюнча да карап турат. Бизди баары угушат ал жерден. Демек, бул мамлекет кубаттуу болуп бараткандан кабар берет да. Сөзсүз бүт жакта тартип. Бул Элизат, сөзсүз бул көзөмөл болуш керек. Эмне себептен дегенде, бул тармакты дагы мындай көзөмөлгө алып дагы бааларды да карап, бирок экинчи тарабын бизнести өлтүрүп алышпаш керекпиз да. Эмне себептен дегенде, жалпы эле баягы иштеп аткан лицензиялар бар да ал жердечи. Аларды иштеш керек. Экспортко чыгарсын, берсин, бирок баягы өзүнүн чектелген баягы Тартип эреже болуш керек да. Тартип негизинде, анан кийин ошо биздин мамлекет койгон баа менен элди ойлоп ошондой баа менен көмүрдү сатыш керек. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, көмүр тармагындагы аябай көмүскө схемаларды, мафияларды, бандитизмчи, ушу көмүр тармагын башкарып келип калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Сонун эле финансист болуп жүргөнсүз да, анан былтыр башында бир аз кыйналдым. Кыйналдым дегенде эмне дегенде, сөздөрдү угуп аттым, кайрат бир 2 ай максимум чыдабайт, өзү эле качып кетет деп. Жана провокациялар болду да. Провокациялар дегенде соц тармактарда чыгарып, биздин ошо соц базаларды иштеткен эле биздин эле коллегалар чакырып анан сүйлөштүк. Алар дагы мынакей көмүр жок болуп атат, бизди кезексиз киргизгиле, анан тигинтикиле минтикиле деп шундар манипуляция кылганга көнүп алышкан да. Жакшы, бүгүнкү күндө жетекчилер болсо ал манипуляцияларга көңүл бурбайт. Эмне себептен дегенде, элди дагы биз чакырып мынакей азыр пресс катчы менен дагы видео роликтерди тартып атабыз, ал чыгарып туруп түшүндүрмө иштерди ачык айкын айтсак, биз өзүбүз ачык болсок, канча мисалы көмүр өндүрүлүп атат, каяка сатылып атат, кандай болот десем, эл деле түшүнөт, эл деле колдоп берет. бир жылдан бери сизди кыргыз көмүрү менен байланыштырып калбадыкпы? Буга чейин биз журналисттер журтчулугу сизди баягы борбордук шайлоо комиссиясына байланыштырып билчүбүз да. Азыр сиз эки тизгинди алып жүргөн учуруңуз, эки тармак, эки жакты тең иштейсиз да. Анан жакында суук келатат, кыш келатат, ошол менен кошо шайлоо да келатат да. Баягы кыргыздарда 9 толгоо бир келип деп атпайбы? Кантип жетишесиз? Шайлоо процесси бул мындай кыска мөөнөттө өтө турган процесс да. Эмне себептен дегенде, бизден мынакей БШКнын мүчөсү болуп 21-жылда жогорку кеңеш менен шайланган болчумун. Ага чейин 10 жылга жакын Бишкек аймактык шайлоо комиссияны жетектеп келгем, өзүм төрага болуп. Эми мүчө болгону менен жетекчи болгону менен айырмасы бар. Бизде дагы БШКда да жетекчибиз бар. Ал жерден биз көзөмөлдөгөн аймактар бар да. Биз аймактык шайлоо комиссияларды деле эми көзөмөлдөп коебуз. Анан ал жагынан мисалы интервью берип атсам дагы, мисалы күндө бир 2-3 интервью берип койсом, биздин коллегалар мисалы жалпыда калкта көрүп атканда, баягы эртеден кечке иштеп аткансып депчи. Биз эми түшүндүрмө иштерди алып барабыз ал жерден. Сөзсүз биздин ичинде башка да жумуштар бар, ичинде баягы группалар бар, ал жерден баягы талаштар болуп атат, ал жерден эме алабыз деп. Эми күнү түн иштеп атабыз да. ОЗП малында да күнү түн иштейбиз, шайлоо малында деле күнү түн иштейбиз. Ал жерден биздин төрага Тыштык Урай мештери түшүнүп атат. Ал жерден айтты, кайрат, сеники жумушуң оор. Эмне дегенде себептен ошондой мен болсо максималдуу мыйзам чегинде мен жумушуман 2 айга бошотулуп, биздин жалпы Кыргызстан боюнча 33 000 шайлоо комиссияда мүчөлөрүбүз бар. Бул биздин мугалимдер бюджетинде баарыбыз деле жумуштарда
алып атпайбызбы ал жерден ошо кайсы жумуш сизге кызыктуураак? Эми кызыктуураак болгондо бүгүнкү күндө мынакей көмүр тармагында ошо алек болуп энергетика тармакта болгондо бүгүнкү күндө мен ошо толук кандуу башы менен кирип кеттим деп эсептесек болот да бул жердечи. Эмне себептен пландарды койдук, бул пландар минимум бир 2-3 жылда. Ошол себептен буюрса ошо Кудайым буюрса ошо койгон пландардын баары ишке ашса, мындай жакшы жыйынтыкка келебиз да. Тиги эми келечекте шайлоо мына 2 айда шайлоо өтөт, жогорку кеңештин шайланат, алар 5 жыл иштей беришет. Ал жерден мисалы бул эми кыска мөөнөттө өтүшү процесс да. Кабар подкасттын бир программа соңуна чыгып калганда биз адатта жетекчилердин бейнесине токтолобуз да. Сиз өзүңүз жөнүндө билгим келип атат, бирок ошонун алдында мен бир суроо бергим келип атат. Эгер оор тийсе кечирим сурайм. Сиздердин үй бүлө оор сыноону башыңыздан өткөрдүңүздөр, балаңыз оорупчу. Ошол ооруну жеңди деп уктук, Эми бул Кудайдын сыноосу экен да. Биринчиден туура кабыл алыш керек. Жашоодо өйдө ылдый боло берет. Жумушта деле, үй бүлөдө деле. Анан бул сыноо келгенде абдан оор болду. Мен жумушумду таштап, өзүмдүн дагы БШКдан кеткен жокмун. Эмне себептен дегенде, урматтуу президентибиз айтыптыр, кайрат ошо уулу менен алек болуп, ошо айыктырып келсин. Биякта жумуш жүрө берет депчи. Ошого абдан ыраазымын да. Анан биз ошо үй бүлөбүз менен көчүп барып, эки кызым, эки уулум бар да. Эми кичинекей уулум канатчыбыз ооруп калып, анда 5 жашта болчу. Шайлоонун кызыктуу болуп аткан, ошондо шайлоонун жыйынтыгына чейин жетип калганбыз. Ошол убакта жаңы БШКнын мүчөсү болуп, анан туура көрдүк, ошо рак оорусу деген абдан оор. Эмне себептен дегенде, бул баягы эми бүгүнкү күндө онкологияга барсак 200гө жакын кичинекей балдар бар да ал жердечи. Биз бул дагы тармакка дагы биз дагы аралашып, азыр башка үй бүлөлөргө да жардам берип атабыз. Мисалы колдон келишичечи, ал жерден консультация кылып, эмне себептен дегенде көп адамдар чалышат да. Силер кандай болдуңар, каяка бардыңар деп. Эми Кудайга шүгүр, биз ошо 2 жылга жакын жашап келдик ал жерден. Каякта? Мен келинчегим менен Стамбулда. Жакшы доктурга, жакшы клиникага алып, өзүбүздүн аким туугандарыбыз жардам берип, жалпы туура болду. Ал жерден мен башында каршы болчумун, бирок жашырбайм. Жалпы $1,5 миллион чыгымга кеттик да. Анын көбүнчөсүн кыргыз элим чогултуп берди. Биздин ошо жакындарыбыз болсо ошо ачык соц тармактарга биздин элибизге кайрылып, абдан чоң сумманы биз ошо кыргыз элибиз, биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз, мен коллегаларым баарыбыз чогултуп көп сумманы жаап беришти да. Ошого байланыштуу дагы биз ошо жашап калып, 3 балам болсо биякта болчу ата энем менен. Анан рак ооруда мындай деп коет, ремиссия деп коет да. Эми буюрса мына 3,5 жыл болду. Буюрса дагы мына май айында болсо акыркы химия препараттарды токтоттук. Азыр ошо 3 ай сайын эми болсо барып турабыз. Мен болсо эми жетекчим да түшүнөт аны. Бир жумага 10 күнгө отпуска алып, өзүм барып ошо диагностика өткөзүп турабыз да. Өзүбүздүн клиникабызда мындай эми чоң диагностика. Ошо эми диагностикаларды өткөзүп, эми Кудайдын буйругу мындай да, эртең менен ойгонуп атабыз. Тамактанып атабыз. Жумушка барып атабыз, мектепке барабыз, ошого шүгүр деш керекпиз да. Эртең эмес 1 сааттан кийин биз менен эмне болорун бул Алла Тааланын колунда. Ошол себептен бул жагынан болсо бүгүнкү күндө ушундай жашап шүгүрлүк болуп атканда, ошо аманчылык болгон үчүн ошого шүгүр деш керекпиз. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз ошо депрессия болгонбуз, мисалы үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен да. Бирок бул сыноо мага өзүм эмес, мен үй бүлөм эмес. Мен эсептейм, бул сыноо биздин туугандарга дагы, жакындарыбыздарга дагы мындай сыноо болуп өттү да. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошо шүгүр деп айтабыз. Канат жакшыбы азыр? Бүгүнкү күндө шүгүр деп айтабыз. Мектепке барып атат. Канат чоңоюп калды, ошо 9 жашка толду. Биздин ошо жалдагы онкологияга учетко туруп койгонбуз. Ал жерден биздин инвалидность берген, 1 категория менчи. Ошо менен барып ошол жактан анализдерди тапшырып турабыз. Ал жерден биздин Султан деген агайыбыз бар. Ошол жерден бөлүм башчысы өзү көзөмөлдөп турат, жардам берип турат. Врачтар эмне деп айтат? Жакшы прогноздорду айтып атышабы?
прогноздор боюнча бизде рак оорусунда, онкология оорусунда прогноз эч ким бере албайт. Эми биздин ушу оору болсо нейробластома деген оору, бул оору болсо дүйнө жүзүндө мында 100 000 балага бир бала эле ооруйт экен да. Ошол себептен азыр Кыргызстандан мен билген ошо бизде Агата, Саадат, Эркайым деген кыздар бар. Булар азыр өздөрүнүн күчү менен, элдин жардамы менен, азыр биз аларга да жардам берип атабыз. Барселона шаарында ошол жерде жеке клиникаларда абдан көп чыгымдары, ал жерден Туркияда мисалы баалар бир болсо актан 2 эсе кымбат ал жердечи. Мен мисалы аяка барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал жерде жакшы клиникада ошо аракет кылып ошо дарылоону өтүп атышат. Анан Кыргызстанда дагы мына жаңы технологияга өткөнгө, мисалы ошо акыркы 2 жылда мен да суранган болчумун, ошо депутаттардан да суранган болчумун, ошо теги өкмөттөн да суранып дагы ушу тармакка көбүрөөк каражат бөлүш үчүнчү. Эмне себептен дегенде бизде ошо ПТКТ жок да. ПТКТ деген бул теги биздин онкологияда барып туруп диагностика кылганда КТ бар. Эми көкүрөктү тартып, мисалы сөөктөрдү тартып, жалпы анан кийин МРТ бар да. ПТКТ деген бул атайын мындай эми жидкостьти куйшат. Жидкостьти куйгандан кийин рак клеткалар көрүнөт да. Биздин мисалы диагностика, мен биздин эми докторлорду жамандабайм, бирок бүгүнкү күндө биздин болгон технология менен биздин докторлор андай герой деп айтсак болот. Эмне себептен дегенде ошо ПТКТ жок эле кылышат да. ПТКТ кылганда мисалы Туркия мамлекетте, башка мамлекеттерде, Москвада деле, Санкт-Петербургда деле мен клиниканын баарын кыдырып чыктым. Ал жерден мисалы ПТКТ биздин ооруда MIBG деп коет, бул синтиграфия, Америкадан алып келген атайын ушундай эме препарат. Ошо препарат болсо кезекке туруп биз ошо жазылабыз, 1 ай 2 ай мурда эртелетип. Анан ошол аппараттан өткөнгө бул ошо атайын киргизип туруп, рак клеткалар болуп калса ошону көргөзөт да. Ошол себептен бизде келечекте ишенем, мынакей ошо Султан агайыбыз болсо мактанып айтты, мурдагы бюджетү 20 миллион сом болсо, азыркы күндө мынакей бюджеттен 180 миллион сом бөлүнүп атат. Жаңы препараттар алганга ойлонуп атам, жанагы иммунотерапия өткөзгөнгө дагы, анан кийин ТКМ деп коет, баягы эмелерди, клеткаларды эми көчүргөнгөчү, ошого дагы мындай Туркияга барып үйрөнүп келди өзүчү. Мындай сыноону эч кимдин башына салбасын, бирок ушул оор сыноону кантип үй бүлөңүздөр менен көтөрүп, анан балаңызды дем күч берип туруш керек да. Ал дагы бир оор сыноону бала дегенибиз менен ал деле сезди да. Ата эненин кайгысын, ошонун баарын кантип көтөрүп кете алдыңыздар? Намаз. Эң биринчи үй бүлөбүз менен намаз окуп, андан кийин эң жакшы дуа, Алла Тааладан сурансаң, бул ата эненин дуасынан күчтүү дуа жок дейт да. Ошо ата эненин дуасы өз балаңа өтөт экен да. Ошо биз үй бүлөбүз менен толук кандуу ишенебиз. Анан кийин ата эне үчүн дагы баланын дуасы күчтүү болот да. Ошол себептен бул баягы үй бүлөлүк жалпы мындай ишеним менен, Кудайга ишенип, ошо жардам берип атканын дагы жалпы мисалы калган баары себепкер да. Бул сыноо жубайыңыздар, экөөңүздөр бири-бириңиздерди огуп өтөр, жакындатып огуп өтөр, бириңиздердин баркыңарды билгиздиби? Сөзсүз, мисалы идеалдуу деп мындай үй бүлө деп мен үй бүлөбүз деп айта албайм. Ар бир үй бүлөнүн ичинде өзүнүн мындай атмосферасы бар. Бирок мындай жумуштан кетип калып, мисалы чет мамлекетте жашап келдик. Бул дагы сапарда жүрдүк деп койсок болот да. Анан 1,5 жыл клиникадан чыккан жокпуз. Мисалы 10 күн клиникада, 10 күн үйдө, мисалы эме болдук. Ал жерден ижарага эми квартира алдык, ал жерде. Анан кийин үй бүлөбүз менен өткөн соң сөзсүз бул баягы үй бүлөнү дагы бекемдейт. Бул дагы ошон үчүн бул сыноону биз туура кабыл алдык да. Ошол себептен мындай бир да секундага биздеги Елена Конева деген айым бар. Эң башында ошо сүйлөшкөндө СКД деген фонд,
Help the Children деп жанагы сары бокстор менен чогултушпайбы акчалардычы, алар ошо онкологияга байланыштуу ооруган балдарга жардам беришет да. Ал мен башында ошо таанышып калып, биз мен жакын эми досторум менен сүйлөшүп калсак, көрсө Елена айым болсо, Елена Ивановна өз башынан өткөзүптүр чоң сыноонучу. Эми аларды Конев десек баш ойлойбуз да, баары жыргап жүрүшөт, эмеси бар, тиги пансионаты бар дагы, эмелер бар, бизнестери бар эме депчи. Өзү айтып бергенде дагы баракчасында да бар. 2006-2007 жылы бир болгон эркек баласы ооруп калган, лейкемия болуп, жана лейкемиянын дагы эң жаман эмес экен да, подвид экен да. Анан алардын мүмкүнчүлүгү болуп, алар эми Германияга барып, ошол баласын айыктырып, ошо 17 жылдан бери ремиссияда. Бул мындай толук кандуу айыкты деп айтылбайт да, мындай ремиссия деп айтылат да. Канча жыл ремиссияда деп ушинтип сүйлөшөбүз да. Башында көп адамдар түшүнбөйт. Анан ооруган адамдар же жакындары болсо, ол туура түшүнүшөт да ушундай. Ремиссияда болгон соң, эми Илинован өзү да мага айтып берет. Баламды айыктырам, жакшы экологияга эметем, жакшы өлкөдө жашасын деп аракет кылып, баламды көрбөй калдым дейт. Ошол себептен Алат Алмасында сөз бергем дейт. Баламды айыктырып берсең, мен ушундай фонд түзүп, жашоомду ошо башка балдарга ошо жардам бергенге аракет кылам деп, ошо фондду биз дагы жардам беребиз. Ал жерден бир жумада бир жолу үй бүлөлөр акчалары жок, каражаттары жок. Эми айтып атпайм, Кудай жардам берип, элибиз жардам берип, чет мамлекетке барып, биз ошо эми Стамбулдан көп адамдар башат, бирок баягы эми кетип калган балдарды да көрүп атабыз да. 95-97% чыга албайт чет мамлекетке. Эч ким оорубасын. Эч ким үй бүлөсүнөн азыр ден соолугу жакшы болуп кетсин, ким болом деп атат? Ал башынан эле доктор болом деген, эмне себептен дегенде ошо клиникада жатып калып, ата-энем меники дагы ошо эми заслуженный врач өкөтөн дагы биздин үй бүлөбүз баарыбыздын дарыгерлер. Мен дагы башында ошо эми дарыгер болуп окуйм деп туруп окуп койгом. Ошо Бирок сиз башка тармакка өтүп кеткем да. Эми резюмеңизди карасам, стоматологиялык клиникаларда иштептирсиз, карьераңыздын башында. Башында ооба, башында ошо тармактан эле баштап, биз келинчегибиз менен чогуу окуганбыз экономфакта. Чогуу окуп, ошо 2005 курста эле үйлөнүп алганбыз. Мынакей улуу кызыбыз Шүгүр азыр университетти бүтүп, мынакей уже иштеп атат, улуубуз 22 жашта. Биз дагы ушу тармакта болгон соң, ушу тармактан баштагам жумушумдучу. Анан кийин ошо эми медоборудование менен иштедик, ошо баары эле билет, менин жакындарымчы ошо бизнес коллег болуп келем. Бизнес коллег болуп келгенде, мисалы, үй бүлөбүз менен ошо чоң эми бизнес эмес, мисалы, эми майда бизнестер ар дайым эми бар болчу да. Ошол себептен мед академияда да болуп иштедим мен, ошондо АХЧ проректор болуп. Анан кийин ал жерден биздин ректор Догдурбек Адамбекович бүгүнкү күндө академик, ал кайра сабак бер деп, экономика боюнча санфакта сабак бердим мен. Эми мед статистикадан экономикадан 6 жыл сабак берип, 2012 жылга чейин 6 жыл. Ошол себептен менин резюмемде бар. Ошондо анан 2012 жылы Бишкек аймак шайлоо комиссиянын төрагасы болгон соң мен ушул тармакка өтүп кеткем да. Анан кыргыз көмүргө кантип бурулуп кеттиңиз? Кыргыз көмүргө мындай болуп калды. Бул жашырбайм. Кыргыз көмүргө мен ушу банк тармактарда иштеп, азыркы күндө туура көрөм. Ал тармакта бир аз эми туура эмес деп айтсам деле болбойт, бирок баягы пайыз берген жерден алсыраак болоюн деп эсептедим өзүм үчүнчү. Мисалы, башка платеждук системаларда иштей берсе болот. Мисалы, ал жерде биз азыр жаңы багыттарга кетип атпайбызбы? Именно ошо банк системасында пайыз берүү боюнча алган киши, берген адам, анын күбөлөр болсо, бул күнөө болуп шариатта эсептелет экен. Ошол себептен чакырышты меничи. Мен Туркиядан келгенде көп сунуштар болду, бирок ал жака ошо барбаганга чечим кабыл алгам. Бүгүнкү күндө ошо. Анан былтыр болсо жетекчилик ушундай сунуш берди. Ким? Кайсы жетекчилик? Кабинет министрлеринин төрагасы президенттин тапшырмасы менен деп ошо тармакты карап бер депчи. Анан эми Талмыкевич менен собеседование өтүп атканда ал айтты: "Кайрат, мен билем, сен көмүрчү эмессиң, ошол себептен биз сага ошо толук кандуу ишенебиз.
сен менеджерсиң, ошо менеджер катары Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасын ошо карап бер деп ошо. Президент менен да тааныштыгыңыз барбы? Сатургоч менен тааныштыгым бар. Кандайча? Футбол ойночубуз мурда. Мурда качан? 2000-жылдардан баштап элечи. Ошол себептен ошо мен болсо футбол ойноп калып, таанышып калып, депутат болгондо Сатургоч менен таанышып болуп калганбыз. Анан мындай билем, мен тааныйт экенчи. Баягы жеке мындай катышуубуз жок. Бирок мындай тааныш болуп жүргөнбүз. Ишеним көрсөтүп жаткандан кийин демек сиз тууралуу кабардар болсо керек да? Ишенимди ушундай ишеним берип ушул тармакты көзөмөлдөп бер, ушул иштеп бер деген себептен ошо эсептедим. Ушул тармакта өзүмдү биринчи өзүм да үйрөнүп, бул мындай да ар бир кызматка келсек да, мисалы Айыл банкта баштаганда 2013-жылы мен өзүм коллегаларым менен банк өссө дагы мен өзүм дагы өсүп атам да. Эмне өсүп атам дегенде профессионалдуу жагынан да өзүм да үйрөнөм да. Бул тармактан дагы мисалы кирип, мисалы улуу агайлар мурдагы иштеп кеткен бул тармактарды өздөрү эле таанышып, мисалы ал жерден бир көмүрчүлөр деп койсок болот. Илимий жагынан дагы жардам беришип, дагы мындай классификациясын дагы мисалы биягын дагы билишип жардам берип атышат. Көрүп атышат, кайрат сен сага ишенебиз, сен ушул тармакты көтөрүп кетесиң деп, ушул жагынан жардам беребиз деп. Ушул тармакка мындай оор учурда келдиңиз да, анткени бизде көмүр десе көмүрдүн өңү кара болгон үчүн эмес, көмүр тармагы өзү бир каралар басып кеткендей мындай түшүнүк калыптанып калган да. Ошо түшүнүктү айтып атпаймынбы мындай? Сиз азыр агартып жаткан турбайсызбы? Black box деп коет го мындай эми черный коробочка, кара мындай коробочка болуп калган, жабылып, ошол себептен коррупция болду, там эме болуп атат. Камактар болуп, ошол себептен биз муну ачып туруп, мынакей ошо ал жерден көмүр кандай казылып атат, кайсы жумушчулар иштеп атат, коррупция жок деп ошонун баарын көрсөткөнгө аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Ошол себептен ойлойм, ошо биздин дагы финансылык отчетторубуз дагы ачык чыгат дагы мынакей жакын арада дагы ошо жакшы ошо багыттарда жаңы кеңдер ачылып атат. Ошол себептен камсыздаганда эми баарына жага албайсың да. Эмне себептен дегенде, бирок жалпы мисалы сезонду өткөн соң жалпы ошо элдин жардамы менен деп айтсак болот. Мындай туура түшүнүп дагы биз дагы аракет кылып атабыз эми. Баары ойдогудай болбойт. Подкастка келгендердин баарына ушул суроону берем да. Азгырык болот. Коррупцияга аралаштыруу же болбосо пара сунушталган учурлар болдубу? Анан кызматта жүрүп байлык топтой алдыңызбы? Бир жакын кишим Туркиядан келгенден кийин сурады да. Кайрат, мисалы кантип жашап атасың депчи. Мен жашап атам дедим, жакшы эле дедим, баары шүгүр дедим. Эски эме бизнестерим бар болчу, ошолорду мен бир жылда кайта өзүнүн багытына коюп алдым ал жерден. Анан Туркияда жашап, мисалы ачык айтам, үйдө отуруп калдык да. Үйдө отуруп калдык, эми мисалы той аштарга катышпай калдык. Бүгүнкү күндө барып атабыз, кайта катышасың да. Болбой эле биздин эми менталитет ушундай да. Анан барбасаң да таанышат да. Анан мисалы кечинде эми ресторандарга барбайбыз. Мурда мисалы барып жүргөн дагы бир жака мисалы чыгып балдар менен отуруп убактымды да кетирчү экенмин. Мисалы азыркы күндө мисалы көп эми чыгымдарды кыскартканбыз да, үй бүлөсү менен көнүп алдык. Эмне себептен дегенде, эфирлерде мурда да айтып кеткем, бир бөлмөлүк квартирада жашадык 1,5 жыл. $1000 төлөдүк. Ал жердечи $1000 төлөп, суусуна, мустак сууга счет келгенде бир айда таң алдында $50 жакын келди. 10 күн биз клиникада жашап аттык. 20 күн, ошо 20 күн ичинде ошондой $50 жакын келет. Ошол себептен электр энергия менен айтпай эле коеюн бааларынчы. Мисалы кошуна мамлекеттин электр энергиясын баасын билесиңер, 5 сомдон 7 сомго чейин. Андан арзан жок. Жылуулукту күзсөм, ошолдо 22-жыл январь айында Туркияда кар жаады да, бир 30 жыл, 40 жыл жаабаган кар жаап суук болуп калды. Ошол жердин баарын күзүп, кондиционерде күзүпсең, счет келгенде $350 келди счет. Анан кийин ысык суунун басын карабайсыңар канча болот экенчи. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз теге мурдакы рекламадан 90-жылдары баягы Колгейттин рекламасын көрүп атканда теге бир стаканга жарым стакан суу алып туруп тишин тазалап атканда таң калчубуз да, биз сууну күзүп коюп, шаркыратып тишти мисалы бир бала жууганча 20-30 литр суу кетип калат.
бүгүнкү күндө ошо экономдогонго үйрөндүк да үй бүлөбүз мененчи. Мисалы биягынан болсо суу жагынан, электр энергия болсо электр энергияны эмне себептен айтып кетип атам. Бул себептен бул сөз жагынан биз ысырапчылыкка барбаш керекпиз. Өзүбүздүн дагы үй бүлөбүздү дагы балдарыбызды дагы үйрөтүп дагы андан кийин мамлекеттик ишканада иштеп атсак, мисалы коридордо мисалы свет күйүп турса өчүрүп коюш керек. Туркия мамлекетте мисалы жеке менчик үйлөрдүн ичинде мисалы электр энергия күйбөйт эми подъезддерде. Датчик турат. Датчик жанагы баскандачы. Басып келатсаң күйөт, баспасаң күйбөйт. Экономдоду бул дагы ушундай нерселерди мисалы эми талонкеш дагы көп эметип айтып кетет. Мындай светтер өчүрүп койгула, мен дагы ошо 1 жылдан бери дагы мен ушундай болуп калды. Азыр келген жерден барып өчүргөндө светтерди өчүрө берем да. Эмне себептен деп биздеги жума сайын совещанияларда баары айтылып келе берет да. Тигиндей мындай депчи. Андан кийин айлыгым шүгүр. Бүгүнкү күндө ошо биз 300 миллионго прибыльга чыккан соң биздин ошо эми акционерибиз болсо айлыгыбызды дагы мындай салыштырма мамлекеттик кызматкерлерге салыштырма мындай жетиштүү да. Канча? Ошол депчи. 160 миң сом. Колго алган. 160 миң сом, жок колго алганым 132 миң сом алабыз. Колго анан премиялар бар, ал жерде анан кийин бизде KPI бар. Мисалы ал эме кылбайм, жашырбайм. Былтыр 333 миллион сомго чыкты. Кыргыз темир жол компаниясы дагы ошондойдон ашык экен. Алар ошодон 4 эмеге чейин, эмеге айлыкка чейин бонустар бар ал жерде. Анан квартальный бар, эме бар. Ошо шүгүр анан үй бүлөмдүн жеке бизнеси бар. Биз ошолордон дагы алек болобуз. Ошол жерден бүгүнкү күндө шүгүр деп айтсам болот да. Азгырыктарга туруштук бере алдыңыз да. Сыноо оору менен келет, өлүм менен келет сыноо, бийлик менен келет, акча менен келет сыноочу. Буну туура түшүнүш керек да. Ошол себептен бул да сыноо да. Мен мисалы жалпы Кыргыз көмүр жамаатына кайрылганда мен айтам, мен парызым силерге айтып койгондойчу. Пара албагыла, жаман ишке барбагыла депчи. Сунуштар болгон. Эмне себептен дегенде ошо эми көмүр тармагында иштегендер бар экен да, тааныштар, мен деле билген эмесмин да. Анан чыгышты тигиндей мындай болот экен, тигиндей болот айтып, анан максималдуу ошолордун баарын угуп туруп, мен ошо бир эме келдим. Эмне себептен дегенде мындай айтып коюп, анан менин кызматкерлерим ал жерден башка жаман иштерге барып атса, ал өзүнүн жеке сыноосу да. Алла таалмасы өзү жооп берет. Мыйзам чегинде жооп берет. Былтыр бизде мертвые души деп койчу мурдачы. Кызматкерлер бар, фамилиясычы өздөрү жумушка келбегендер бар болчу экен. Ошо коррупциялык схема жөнүндө Кыргыз көмүрүнүн өзүндө эмес, центральный аппаратта, филиалдарында бар болчу. Айтпай эле коеюн, кайсы филиалдарында. Ошол себептен 180 адамды кыскарткан былтыр. Жарым жылда эми негатив болду, арасында соттошкондор бар, тарынгандар бар, тиги туугандар аркылуу чыгып, тааныштар аркылуу чыгып атат, тигини карабайсың, буну карабайсың. Эми бул жумуш дедим да, эми меники бирөөгө мисалы бекер айлыкты төлөй албайм дедим да. Ошол себептен бул жерден мынакей келип атышат, бүгүнкү күндө деле келип атышат да. Айттым да, келбегиле, жолугула, эмне себептен дегенде жолугушуп бизде ушундай бөлмө бар. Азыр бизде жаңы офис, эми Кулатова 24 Бүйүк 2 микрорайондачы, жазында көчүп келгенбиз. Ал жерден ар бир өзүмдүн дагы кабинетинде жазылуучу видеокамера бар. Эмне себептен дегенде бир дагы жанагы жардам берип аткан, бизде тендерге катышып аткан компаниялар менен бир да кызматкер кафеденби башка жерден жолугушууга тыюу салган. Эмне себептен дегенде жолугушуу болсо ошол жерден келгиле, камера турат, ошол жерден сүйлөшүп, ачык, айкын, мындай көзөмөлдүү болуп туруп, ал болсо бизде запись болсо бизде ошо сакталат. Ошо запистердин баарычы. Кийин мисалы суроолор болуп калса, ал жерден суроолордун баарын ошол жерден жооп бергенге, ким менен жолуккан, кандай болгон сөздөр болгон баары ачык айкын. ишкананын өзүндө коррупциялык схеманы жое алдыңызбы? Баягы 1-2 жолу чуулган иштер болуп кетпедиби? Бишкек жепке келаткан көмүрдү уурдап сатып жибериштир, 16 миң тоннаны деп. Андан кийин Кара Кечеден Балыкчыга чейин көмүр ташыганда 200 миң тоннанын баасын жогорулатып коюптур деп, сиз келгенге чейин го жетекчилерден бери камалбадыбы? Ооба, бунун баары ошо жанагы эменин ичинде да, кара эменин ичинде, коробочканын ичинде да, ичиндечи. Ошол себептен дегенде бул баягы эски процесс. Эми ага көңүл бурбай, мага чейин дагы иштеген акыркы жетекчилер дагы, мен орун басарларым дагы, булар дагы мага чейин келген иштеп атышат. Алар дагы мынакей
ал көзөмөл коюп ар бир жерде камера коюп ал жерден мисалы анан кийин балыкчынын филиалдын жетекчисин алмаштыргам. Мага мен ишенген адамды койдум. Эмне себептен дегенде айттым, ал өзүнүн дагы мурда эми бизнесте алек жолуп жүргөн, эмес жүргөн, тиги башка кызматтар иштеп жүргөн адам. Ал болсо дагы көзөмөлдөп ал жерин айттым, ошо урдоо боюнча баарын токтоткула депчи. Бүгүнкү күндө мына айтпайм, сорттолгон көмүр ал жерге келип майда көмүр келсе, майда көмүрдү эч ким сатып албайт, эч ким урдабайт, эч кимге кереги жок. Бурда эмне себептен болгондо биз мындай последствия менен күрөшүп жүрүптүрбүз да. Мен айтып атам, бунун башынан мындай системдүү, башынан ошол жактан мисалы кара кече кеңинен баарын коюп койсок, жумуштун баарын буюрса, калган процесстердин баары өзү иретине келет. Акырынан депчи буюрса деп мен ишенем. Анан эмне себептен дегенде мотивациясын мынакей бүгүнкү күндө айлыктарын көтөрүп бердим. Кара кече кеңинин директору мисалы менин түшүнүмдө бери жагы эле бир $3000 айлык алыш керек да. Доллар менен айтайынчы, ошо түшүнүксүз эме болгондой. Мисалы 250-300 миң сом, так бир 500 миң сом алыш керек. Эмне дегенде эртең таанышы келет, классташы келет, кезексиз мына киргизип койчу автоунан жакшы көмүр жүктөп айтат. Өзүмдүн репутациямды эмне себептен ошо банк системасында мисалы башынан кирген мисалы кызматкер айлык аз болсо, мисалы моп деп коет, мисалы кассирлер, башка эмелер болсо, анан ортоңку звеного чыкканда башкы адис болуп туруп, анан бөлүмдүн башчысы болгондон баштап туруп топ менеджментке чыкканда абдан айлыктары көп болот. Азыр канча алат кара кеченин директору? 100 миң сом алат. Сизде Кыргыз көмүр ишканасында эң жогорку маяны менен эң аз маяны канча азыр ошондо? Биздин кызматкерлердин мисалы орточо айлыгы мисалы 50-55 миң сом, бирок 2 жума вахта менен иштеп атпайбы, мисалы келгендечи 2 жума үйүндө, 2 жума вахтада деп. Жарым ай иштейт экен. 4 маалда тамактанышат. Тамактануусу мисалы видеолордо бар, ал жерден сопсонун жакшы. Канча кызматкериңиз бар? 550 болчу, азыр биз дагы 20 дана техника алып атабыз. Ал жерде мисалы бир самосвал иштесе, ал жерден 3 айдоочу иштейт, эмне себептен 20 саат иштешет. 8 сааттан алмаштырышат да. Күнү түнү деп бияқта жумушчу. Мисалы даже бухгалтериясынан биздин бухгалтерияны караганда деле мисалы бааны коюп атканда деле учетто азыр жок, көмүрдүн баасы мындан жогору болуш керек. Эмне себептен дегенде амортизация деген бар да. Техниканы 8 сааттан эсептеп келатабыз да. Монополия каршы кызматы болсо эсептегенде 8 саат деп, мен айттым, факт боюнча 20 саат иштейт экен дедим. Ошол себептен биз алган техника жана гарантия 3 жыл менен иштеген техника же 5 жыл иштеш керек болчу. Ал болсо техника болсо 2 жылда эле талкаланып калып атат. Ал да жаңы техника алыш керекпиз да. Буну түшүндүрүш керек да. Бул эми аябай тармакта. Буну ар бир эмесинен мен просто баягы финансист болгон соң мен билем да, бул ичиндеги эмесинчи кандай чыгымды, кандай санап чыгыш керек, кандай эсептеп чыгыш керек, түшүндүрө алам да мунучу. Бүгүн подкастта көмүр тармагын аябай эле терең каздык окшойт, бирок ошентсе дагы көп суроолор калды, аны кийинкиге калтыралы. Бүгүн убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Алдыда кыш келатат, көмүр кымбаттап кетиптир, көмүр жок экен деген көйгөйлөр болбойт деп ишенип туралы. Сизге чоң рахмат. Бүгүн кабаркы подкастта Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Кайрат Маматов болду. Программаны мен Элиза Эркин туралып бардым. Саламатта туруңуздар.